Мошенниктер деген мындай эмес, мындай экен да. Ушунда көзүңчө алдап коет экен. Баягы эшектен алып келген пахтамды чүрдүм, етекти чүр, анан чалабычы кыйлап, анан ошо баягы бир ушундай пикир пайда болот да. Ушу миграциядан калган балдардын күнү келди азыр. Ошолор эми Мен кылып атам, мен жасап атам, мен болбосом силер жашай албайт элеңер, силер боло албайт элеңер. Ушу мени жетелеп алса эле апамды иши бүтө берет эле да, любой жаккачы. Койт базарга барабы, койт мал базарга барабы, койт кой базарга барабы. Ушундай омат сени путуң түгүндө балам деп берет да апамчы. 07 деп 3 бекерге коюлбаган да бул бренд элечи. Ушу 07ден алынган бренд. Жигулиден алынып 3 деп атайын койгонбуз. Мен атаны көрбөгөм, родной атамды. Кыскасы мен төрөлгөндө атам кайтыш болуп кеткен экен. Андан карыз, bundan карыз, баягы 1 сом, 2 сом кылам деп бизнес баштагам, банкрот болуп калам, болбой калат. Бирок ошо малдар мен аялым качан келесиз, чай коюп койдум, у десе кыйкырам, чалбачы, мен иштейм деп чала бересиң кечке эле. Эмне болуп атасың деп. Содадагы эмем устазым Бахада. Мен миң көтөрүлдү, миң дамке болуп кетсем деле Бахадан аттап өтүп кетпейм. Бирок оңой көрүнүп атат. Баха болуп кетти, дамке болуп кетти, бакта ар бир командасында бал болуп кетти деген элде идея бар. Ассаламу алейкум биздин көрүүчүлөр жана катталуучулар. Бүгүн бизде конокто кереметтүү Орозодогу сбордун катышуучулары жана жүздөрү десек болот. Баха жана Дамир. Баха 3-7 десек жакшы тааныйсыңар. Кош келиңер. Ассаламу алейкум. Иштериңер жакшыбы? Жакшы, аман эсен келип алдыңыздар. Жакшы, Кудайга шүгүр. Дамир байкебиз Жалал Абадтан келип эле бизге подкастка келди. Кандай келип алдыңыз? Жол кандай экен? Жакшы, келатып салондо жумуштарыбызды бүтүрүп келдик силерге. Кудайга шүгүр. Сиздерди бүгүнкү күндө чакырганыбыздын себеби биринчиден сиздердин аябай көрүүчүлөрүңөр көп. Анан ушундай бир кызык суроо пайда болот да. Бизде автолюбительдер ушунчалык көп экен. Силердин акыбатыңарды көрүп таң калдым да. Машинаны эле көп реклама кылат экенсиңер, машина жөнүндө сүйлөйт экенсиңер. Анан көрүүчүлөрүңөр көп экен. Секрет эмнеде? Автолюбительдер көппү бизде досум? Азыр досум мындай статиканы карасаң, бизде канча миллион акыбат деп кой. Миллиондун ичинде, анын ичинде молодежьдор бар досум. Анан чисто клиенттер бар. Анан автолюбительдер бар. Жана айымдар бар досум. Жөн контентке кызыккан, Анын ичинде биздики смешен контент. Подписанныйлар смешен. Бир эле клиент эмес. Ал жерде ар кандай бар да. Биздин именно достчулугубуздун контентин жакшы көргөндөр бар. Биздин мына именно чыгарып аткан рекламабызга кызыккандар бар. Биз өзүбүз чыксак, примерно, рекламабыз аябай акыбат жакшы кетет да, просмотр. Ушундай да, биз шагирттер чыкса, аларды просмотр бир аз сал берага досум. Бунун негизги мындай толуктамасы биздин өзүбүздүн баягы просмотр менен Кыргызстандагы автолюбительдердин санын такташ кыйын ачык. Такташ кыйын, себеби баягы бизде ар кандай контент чыгарабыз. Кээде развлекательный, маанай көтөрө турган, тамашалуу. Кээде мисалы үчүн машиналарды дрифт кылып чыгарып коебуз, кээде машиналардын бааларын чыгарып коебуз. Анан ошол эле мисалы үчүн аял кишилер машина издеп калгандар болот экен. Анан 70ке чыккан аксакал кээде бизге подписан болуп калат. Анан баардыгы мисалы үчүн бизде былтыркы жылы 1,5 миллиард акыбат болду. Бул дегенде эми Кыргызстанда ушунча адам автолюбитель бар экен деп айта албайбыз. Анан азыр бир эмени айтып койгондон кийин булар уже автолюбительдерди баардыгын ушулар билет турбайбы деген да ой калбасын да элдечи. Негизи мисалы достчулук тууралуу айтып кеттиңиз. Достчулукту мындай кызыгып көргөндөр көптүр депчи. Экөөңүздөр жакында ажырадыңыздар. Жалал Абадтан баштап Бишкекке келип, анан кийин бириңиздер Ошто, бириңиздер Бишкекте болуп калдыңыздар. Кандай болот экен? Мына досум келип алып биле берейин деди. Досум, ушунчалык силерди сагындым депчи. Эми биз мурда бир эле жатышыбыз эле, үйүбүз эле бөлөк эле, атак экөөбүз күнү түнү чогуу болуп, чогуу идея кылып, ушул даражага жеттик да. Бул машвара мененчи, достчулугубуз өтүп бекемдиги мененчи. Алхамдулилла, ажыраганыбыз менен деле, бирок жүрөгүбүз бирдей экөөбүз. Күнүнө 3 мал сүйлөшөбүз. Канча не болсо, идея болсо, бири-бириз менен машвара алабыз. Досум, мындай кылсак болобу, мындай кылсак болобу. Менин акылым жетпесе, Дамирдин акылы. Дамирдин акылы жетпесе, мага чалат. Досум, кандай кылсак болот деп. Бирок биз ажыраганыбыз менен жүрөктөр бир да. Связь бар. Просто биз ишибиз эки жакта болуп калды. Эл ушуну талап кылып атат. Азыр бир жерде туруп алсак, азыр шунча очередтен машина калып кетти, бу жака келиш керек болуп,
биздин катталуучуларга жана силердин катталуучуларга биз кандай ушу даражага жеттик, ушинтип мына эл таанып калды, ушинтип ушул даражага чейин жеткенге кандай себептер болду, нелерди басып өттүк, ушуну чыгарып берели деп атабыз да. Досум. Сизде кандай болду ошто? Мага чоң удар болду. Мен баягы мисалы үчүн ар ким өзүнүн деңгээлине жараша кабыл алат да. Анан мен мисалы үчүн көп нерсени байкадым. Мисалы биз ортобуз ажыраганыбыз менен бак айтып атпайбы, жүрөк бир депчи. Биз биринчи башында чыкканда баягы мисалы Баханын деле менден башка достору бар. Мен деле Бахадан башка досторум бар. Классташ досторум, саналаш досторум, мурда коллегаларым, бардыгын өзүнүн баягы дос деген статустары бар да. Бирок биз Баха экөөбүз баягы бир нанды тең бөлүп жеп, бир акурдан жем жеп калган үчүн биз экөөбүз баягы эгиз кооздой болуп калыппыз да. Анан баягы экөөбүз эки жакта ажырап жүрүп калгандан кийин ар кандай мисалы үчүн сөздөр жетет да. Бул жумушка түздөн түз таасирин тийгизет. Биз пендебиз да. Бизде нафс деген бар, сезим деген бар, көңүл деген бар, жүрөк деген бар. Анан буну мага жамандап калышат. Ортодо демек бир нерсе болуп турду, адамке сен кырккан турбайбы, сен чөтө алыстап калдың. Анан через бирөөлөр алып айтып калат. Дамке чөтө Баха тээп коюптур, дамкени анан мынтип коюптур, дамке жалалатта чыкпай калды, оштон чыкпай калды депчи. Бирок эч кандай мисалы үчүн андай бизде ой жок. Алла таала канчалык мүмкүнчүлүк берсе ошол иштейбиз. Анан мен ушунча мына экөөбүз алыс жүрүп калганда бул деле Алланын каалоосу болду таксыр. Анан мен ушул нерсени түшүндүм. Биз эми кичинекей деңгээлдеги адамбыз. Баха экөөбүз бирөөлөр айтмакчы, перекупдейби, рекламщиктейби, эми ошондой деңгээлдеги адамбыз да. Бирок чоң мына азыр журт башында турган Садыр Нуркожоевич, Камшек Кыдыршаевич экөө дос да. Башынан булардын элдери гана өтпөдү. Эми караң, биз экөөбүз кичинекей ушундай бир достук мамилебизди бизнеске коюп аракет кылып атабыз. Бизди интрига кылгандар көп да. Баханы мага жамандап, мени Бахага жамандап, көзүбүзчө дагы айтып айтпай дагы. Анан бул падышалардын акыбалы кандай болду экен деп ойлонуп берем да. Достчулук теманы улап кетсек, сиздер экөөңүздөр кандай болуп дос болуп калгансыңар? Кичинекейиңерден доссуңарбы же эмне силерди бириктирди? Муну мен айтып берейин, досум. Айтып бер. Бул мындай да. Көпчүлүк ушуну сурайт. Биринчи эле маселе Баха көтөрүлүп кеткенден кийин дамке келип кошулган деген нерсе бар да. Бул туура негизи. Бирок Баха көз 2014-2013-төн 2015ке чейин дос элек. Анткени мен Жалал Абадта өзүм ошол бир телеканалда иштейт элем, кабарчы болуп, журналист болуп. Анан түнү гаилер менен рейдке чыгат элем. Анан баягы эреже бузган айдоочулар тартып чыгарат элек. Ошол маалда бул 07 алып сатат эле. Анан бардыгына мыйзам чегинде чара колдонот элек да, анан Баханы тосот элек. Капкара кожаларда чөп кепка кийген, шустрый сааттар тагып алган. Анан бир нерсе деп эле чип кетип калат. Анан мен таң калам, бул эмнеге? Анан көңүлүм түшүп калат. Мен дагы бугандай принципке турбайм до концачы. Анан кетип калат. Анан гаилер көрсө муну ошондо эле гаилер да жакшы көрчү эле да. Анан ошон дос болуп калдык экөөбүз. Ошол маалда мен доспуз, көчөдө көрсөк салам алейкум, алейкум ассалам. Ама Алла таала ушинтип биздин казаныбызды бир кылып койгон экен. Мына Кудайга шүгүр, кайра табышып, ушу бир акурдан жем жеп атабыз. Сиз эмнеге гаилер кой берчү ошол маалда? Тилинде балы бар да. Жакшы сөз менен жылан иниден чыгат деген сөз бар да. Кечегинде бир гай агаларыбызга суу берип койсом, кичине мактап койсом, өзүбүз агалар далар. Мен Өзбекстандан келип алып, Тажикстандан келип алып, блогерлер келип биз өзүбүз агаларыбызды мактабай ким мактасын? Биз мактабасак. Ачыгы да. Мактап суу берип койсом, мен сен эле пакта коюп атасың. Болбогон 200 сомдук сууң менен ошол жерден не кылып коюп атасың деп биз аларга кайра мотивация берип коюп атпайбыз. Барып турчу мына ушу агаларыбыз ысык дебей, суук дебей, гай кызматкер агаларыбыз мындай правиланы мындай кичине болсо деле мына коопсуздукту сактап карап турат ушул десем, анан элдин баары не то комментарий жазып коюптур да. Мен негизи любой менен өтө жеңил мамиледемин да. Любой хоть гай агаларыбыз болсун, хоть орган, хоть достор, кыскасы любой менен түз мамиледемин да. Аларды мен сыйлап, урматтап, не кылганга жакшы сөзгө жылан инден чыгат деген ал бекер сөз эмес да. Мен жакшы түшүндүрүп, ситуацияны түшүндүрсөң любой түшүнөт да. Барып туруп эле катсаң, мен онон өкүл боласың, мен онону өкасымын десең, кимге жагат? Ачыгы да. Примерно мага деле келет да толтурачы. Примерно реклама тартпай, мен онон өкасымын депчи. Жеңил келип сүйлөсө, любой адам инден чыгат да, кыскасы. Ушу жакшы сөзүбүз менен ушинтип урматтап жүзү жарык любой жерде иншалла. Достчулук темасында сиздерди баягы бул подкастка чакырганымдын себеби бар. Бир досум бар Америкада, жакын досторумдун бири. Анан сүйлөшүп калабыз, бир 2 сааттай сүйлөштүк. Анан подкаст тууралуу сүйлөшүп суроо берип калды. Анан кийин айтып атпайбы, ушу эки жигитти чакырбадыңбы, чакырып койсуң депчи. Бизде ниет бар эле, баягы
жумуш болуп отуруп эстен чыгып кетет экен да. Бул конок болуп анан ошол түрткү болду. Сразу чалдым. Машалла, сразу жооп бердиңиз, сонун болду. Өтө жеңил болду силер менен иштеш. Досум неожиданно эле келди, бирок түнү чык досум десем эртең келип калды да. Достуктун дагы бир ушундай кичине таржымалы. Анан кийинки суроо эми бизнес тууралуу болсун. Сиздер экөөңүздөрдү бизнес бириктирип турат бүгүнкү күндө. Эмнеден башталды? Канча суммадан башталды? Каерден башталды? Бизде баягы бул бизнестин биринчи башталышы кандай болгон досум? Бул баштаган өзү, бака баштаган да, мен кийин кошулуп атпайм бугачы. Бул башында баягы өтө тер төктү. Кийин ошо буга шерик болуп калдым мен. Сиз карбит сатып жүргөнсүз. Ошентип жүргөнбүз дагы, убаган иш калган эмес да, тирилик депчи. Мындай болгон. Бака досум анда баягы TikTok платформасы. Мен муну нарсе айтайынбы? Могул TikTok, Instagram негизи эле ушул тармактарды туура жакка пайдаланыш үчүн бул Кыргызстанда гана биз билбейт экенбиз да, буну башка мамлекеттер соода платформасы катары пайдаланат экен, 100%. Мисалы үчүн биз TikTok'то бирөөлөрдүн таң сатып жүргөнүн көрөт экенбиз, Instagram'да бирөөлөрдүн баягы ырдаганын көрөт экенбиз балким. А бирок башка өнүккөн мамлекеттер буларды соода платформасы катары колдонот экен да. Бизнес катары. Анан ошол маалда TikTok көтөрүлүп аткан маал, биз баягы тиги азыр камалып кеткен таксылардын деңгээлинен чыга албай жүргөн маалда бул TikTok'ко чыгып реклама баштаган. Биринчилерден болуп, мен билгенден. Эми биз деле баягы жүгөрү коруп жүрбөйбүз да, биз деле анализдейбиз да, интернетте эмне болуп атат. Ошондо Баха досум TikToktон автореклама кылып, анан Жалал Абадта Мериан жанынан 5 соток жерде баштаган. Анан ал жерде канча 4 күндө көбөйүп кетти машина? Ачылды, эртеси уже досум толбой батпай кетти да, толупчу. Анан помех боло баштады. Помех болгондон кийин базарда эски авторынок бар, анан орду жылып кеткен авторынок, бирок кароосу калган, ошого жылданган. Ал жака жылды. Ал жака жылгандан кийин бирок ошонун ичинде өтө көп проблемалар. Айтып берсең досум, достор менен кырылышып, бул умрада жүрөт анда. Аркабыздагы досторубуздун азыркылары эми Алла ыраазы болсун, команданын бекемделишүүчүлөрүнүн да себептери өтө чоң да. Бардыгы эми кыйналды да, иштебейбиз дейт, бул аяктан. Биз өзү негизи командада биринчи ачканыбызда үчөөбүз ачканбыз, 3 дос. Анан кийин 3 достон кийин бир тууган агам бар. Анан Баду деген бөлөм бар, Муслим, Хажы, Дамке, мен. 6 дос азыр бир нанды тең бөлүшөбүз да. 6 бала. 6 бала 100 сом тапсак, 6га бөлүшөбүз. Канча сом тапсак? Айтып атпайсызбы, канча сом менен баштадыңар бизнести депчи, бул көбүнө кызык да. Мисалы, кээ бирки бизнестер бар, акча менен, анан кадыр барк менен жүргүзүлөт да. Эгер акча болсо, бирок кадыр баркың жок болсо, мындайча айтканда репутацияң жакшы болбосо, миллион ошол бизнеске вложение кылсаңдар, ал бизнес сага акча алып келиш өтө кыйын да. Бул бизнес башталганда Баханын репутациясы жакшы болгон. Ошол маалдачы. Эми бүгүнкү күндө баягы мошенниктер, жалаңчтар көбөйүп кетти, Кудай сактасын. Эми жаштык кылып бизде деле минустар, катачылыктар болгон, бирок ошол маалда Баханын репутациясы жакшы болгон. Ошого бул балким миллиондогон суммаларга тете кадыр барк сайылган салонго. Анан кийин ушул жумуш болуп кетти. Биз ачыгын айтайлы, салонго только немеге гана, ошол курулуш темирлерге, навестерге гана вложение болгон. Анан мындай сумманы мындай $100,000, $50,000 киргизген биз деп айта албайбыз. Андай сумма кирген эмес. Бирок толук кандуу кадыр баркты ортого койгонбуз. Эми элестетиң, азыр үйүңүздөгү $50,000 машинаңызды сиз балким балаңызга бере албайсыз, кыжылат болуп, же тууганыңызга бере албайсыз, бирок Баха менен Дамкеге алып келип берип атпайсызбы? Ишенип. Көрдүңүзбү, канчалык кадыр бар? Ишеним. Ушул нерсенин үстүнө курулган биздин бизнес. Бул бизнести баштайм дегендер мисалы үчүн $100,000 барлар бар, $500,000 көтөрүп келгендер бар. Бирок баягы репутация начар болсо, бул бизнес болбойт. Ошол азыр эми силер мындай успешный десе болот да, успешный бизнесменсиңер. Ушундай деңгээлге жетүү жолунда кандай кыйынчылыктар болду? Баха тизмектеп берчи досум. Мен айтсам ыйлап берем да. Ооба, бул деңгээлге жетүүгө өзү негизи өтө кыйынчылык күндөр өттү биздин баштан. Бирок чыдаган адамга бул ишти берет, ачыгы да. Бирок оңой көрүнүп атат. Бака болуп кетти, Дамке болуп кетти, бакта ар бир командасында бал болуп кетти деген элде идея бар. Бирок болуп кетти деген оозунамай болуп кетейли дагы деле. Бирок алхамдулилла зекетибиз бар. Эми алар айтылбайт негизи, эми айтып эле кое беребиз, эл билиш керек да. Бирок биз берип аткан нерсени 30% видеого чыгарабыз. 70% билинтирбей берилет да. Алхамдулилла ата энебиз ыраазы. Бүт тууган урубуз ыраазы, ака укабыз ыраазы.
дагы кимден ыраазычылык, эл ыраазы, баардыгы ыраазычылык менен. Ал ушул 2000 реклама яман көтөрүлдү да досум, 2000 сомдо. 2000 сом көрүн Бизге го алиги эмне, бирок биз ушул 2000 сомду алып атканда результат кылабыз да. Андай жөн эле тартып коюп, жөн эле чыгарып коюп атабыз да, андай болбойт. Биз мында соодалашып, өзүбүзгө алгандай кылып элге алып берип атабыз да. Ошого бул даражага жетишке эң негизгиси биринчи ата энебиздин дуасы, ачыгы да. Ата энебиз бизге дуа кылды, ушул даражага жетиш үчүнчү. Самыгын ата энебиз ыраазы, Дамирдики деле, меники деле альхамдулилля, ажыларга, умраларга апарып келдик. Алар аяктан туруп дуа кылганы түзмө-түз өтөт да. Мен ишти баштаганда досум, билесиңби? Ачып туруп эле умрага кетип калгам. Мериянын жанын ачып, 3 күн иштетип, 3 күн ачып туруп, таваккал кылып туруп, салонду иштеп туруп умрага кетип, 14 күнгө. Ошол жерге барып, апам раза дуа кылган. Кыргызстанда эң номер 1 алды салон сеники болсун балам депчи. Альхамдулилля, мен номер 1 дебейм. Кыргызстанда жакшы эле орду бар салондордон бирөө биздики, мындай айткандачы. Анан кийин бул досум умрада жүрсөм мага чалып калат. Дамке досум. Мындай улап берейинби? Бул умрада кайсы жылдар болуп калат? 1,5 жыл болду. Жок, мына салонду ачканга уже бир ай калганда да. Мына недавно эле 2 жыл болду даже. Мен баягы кыйналып жүргөн мал. Адам баягы кыйналганда Кудайга жакын болуп калат экен да өзүчү. Түн менен таспих тартасың, Куран окуйсуң, кайра турайсың. Анан ошентип анан бир күнү дарат менен жатып, дуа кылып, баягы момундун 45 түшүнүн бири чын дейт го. Анан эми баягы мусулман адам түш менен эсептешкен жакшы да. Алла Таала кээ бир нерселерди адамга түш аркылуу аян берип турат. Анан уктап кетипмин, түшүмдө бакка кирип калды. Мен бул баланы шаарда көрсөм 2 айда, 1 айда бир көрөт элем, бирок көргөндө бир 5 мүнөт учурашып, күлүп жайнап турат элек. Анан күндө эле каттоо жок эле. Анан бул умрада жүрүптүр. Мен негизи умрага барган эмесин алып жүр да. Мен Макка каякта, Мадина каякта, каерде мечит эмне билбейт элем да. Анан бул азыр эстесем ошол Масжиди Набави, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мечитинин жанында баягы немеде жүргөн экен. Анан көрүп эле анан телеграмдан мынтип карасам, телеграмдан бул номер бар да менде. Издедим. Анан ассаламу алейкум таксырым, умрада жүрөт окшойсуз, Аллахым кабыл кылсын деп эле жөнөтсөм, бул умрада жүргөн сүрөтүн жөнөтүп калды. Түнкү саат 2-лер эле. Бул умрада жүргөн сүрөтүн жөнөтүп калды. Ал мен көзүмөн сразу мындай жаш алдым. Эми боло берет экен да ушундай деп эле койдум да. Умрада жүрөт, мен жазып койдум. Карасам эле мен ооба таксыр мен умрадамын анан, эсиңде? Сиз мага жооп бергендей эле. Ооба, кадимгидей эле жазып калды телеграмдан. Ооба, таксырым умрада, анда биз таксыр деп сүрүштүк элек. Умрадамын деп жөнөтүп калды. Анан ошентип мамиле бекемделген. Анан сизде баягы Дамир мырза айтып атпайбы, сизде ушундай бир жылка бар окшойт, мындай машина алып сатканы, канча жаштан башталган, негизи эмнеден башталган? Булбу? Негизи биздин баштан именно семьябыз мен үй бүлөмдүн кыйынчылыгын эле айтып коеюнча, баштан нелер өткөн, ошо адал эмгек менен, ушул пешене терим менен ушул даражага жеткенимди айтып коеюн. Эң биринчи уже мен 6 жашымда апама жардам берген, уже көчөгө чыгып кеткенмин да. 6 жаштагы бала азыркы мындай аллей да, азыркы 6 жаштагыларчы. Биз ушул маалдагы 6 жаштагы мен апам эми тириликте, бирок урулук эмес да, ачыгын айтып койгон жакшы да. Баштан нелер өткөн умрада деле досум башын ачып койгон, кичине не кылыпчы. 6 жашымдан уже биз тириликке не кылып, апама биз эми 6 бир тууганбыз да. Үйдө эң кичинекей мен болгон үчүн апам өзү айта берет магачы, оматтуу баламсың депчи. Балам сен төрөлгөндө биз үй алганбыз деп, ага чейин биз көчөдө жашаганбыз, квартира депчи. Мен төрөлгөндө апам дачадан үй алган да, Жалал-Абадтын дачасынан. Ушул мезгилде 6000 сом калган экен. Сен төрөлгөндөн кийин балам. Азыр жашак үйдө 6000 сом. 6000 сом калган экен досум. Мен төрөлгөндөчү. Ушул балам оматтык деп берет да, омат бергейин депчи. Анан ушу менин жете эле болсо эле апамдын иши бүтө берет эле да, любой жаккачы. Койт базарга барабы, койт мал базарга барабы, койт кой базарга барабы. Ушундай омат сени путуң түгүндө балам деп берет да апамчы. Анан апам мен кебар деп коебуз мында, билесиңер? Кебар. Досум? Ооба, кебар. Мен талаада өскөн жапай. Ушундай терип сатат. Базар короно көп өсөт. Ооба, бизде көп өсөт да. Анан дачада деле көп өсөт. Ушундай терип биз семьяда мен, апам, анан карындашым үчөөбүз чыгып кетет элек. Чыгып 5 килограмм, 6 килограмм терип, ушуна сатат элек. 30 сомбу, 20 сом эле ушу малдачы. Канчанчы жыл деле. Мен бирок эстейм да. Ушуларды мен эстеп көзүмө жаш алам да. Алхамдулилля. Аллахым шунча бизге сабыр берген, шунча сыноо берген, шунча жеңип чыгып ушул даражага жеттик депчи. Ушундай терип сатып, анын ичинде пакет бар го.
пакет терип сатат элем анын ичиндечи. Ардеке кылат элем. Андан кийин жаш кичине чоңоюп, апам уже базарга түшүп кетти. Ошол жерден пирожки кылып сатабыз балам депчи. Апам ошол жерде пирожки кылып сатат элем. Мен болсо мында тарелкада ушундай патнис деп коебуз. Мына патниске салып, шарды жалап ичинде полный айланат элем да. 2 сомдон 3 сом. 6 жашта. Жок, уже чоңоюп калган. Буну 10 жашымда уже. баардыгы неме кылат эле. Жокко чыгарбайт, билет. Ооба. Мындай туруп калганда айтат да, мисалы үчүн баха уже молодец, кичинекейинде пирожки алып жейт элек ушул балада деп айтып калат. Азыр деле айтат. Ушул мезгилде мен пирожки алып сатат элем. Пирожки апам жасап берет эле, мен сатат элем. Полный шарды айланып жүрүп, анан кийин Юксити деген бир торговый центр курулган. Биз базардын наркы өтө элек, анан Юкситиге ошол жерден ээси пирожки жегени келет эле. 2006-жылы. Юкситинин хозяйыны апам жасаган пирожкиден жейт эле келип. Ушул анан кийин биз о жерге торговый центр ачтык, эже ошол жерге барып иштетпейсизби деп бир место сизге бекерле берейин деген. Ошондон апам кылганына ушунча клиенттер сүйүп жейт эле да, өтө дамдуу жасайт эле да. Анан келишип чоңдор элестеткиле торговый центрдин хозяйыны пирожки жеп атат. Раматылык болуп кетти. Эрмек, мени өтө жакшы көрөт эле. Мени көрүп кучактап эле постоянно, сен укам молодец. Мен сага, месталар берем, не кылам да, бир 2-3 места берген бекер. Ошондон сен иштете бер депчи. Ошол жерден канча жыл иштедик, ошол жерден нан табыпчы. Ошол жерден аренда албайт эле, бекер эле бизге. Апам ошол жерде катуу ишти кылат эле. Мен болсо пирожки сатып, а жерде телефон базарга өтүп кеттим. Пирожкиден. Телефон базар көчүп келди аяка. Көчүп келгенден кийин а жерден тирчилик телефон базардан өтүп, ардеке кылып, бизнес кылып, 60 000 сом менен машина базарга чыгып кеттим, топ. Ошол жерде бир Эркин деген акабыз бар, азыр деле иштейт телефон базарда. Ушул акабыз бизге өтө көп жардам берет эле, ал деле салымы көп, мында кошкон да. Эркин деп. Анан 60 000 сом менен теңшерик ишти баштаганбыз ошо Эркин акам мененчи. Ошодон машина алып сатканбыз. Эң биринчи Жигулиден баштаганбыз. Жигулиден баштап, ошодон алхамдулилла 07 деп 3 семеркада бекерге коюлбаган да бул бренд делечи. Ушу 07ден алынган бренд. Жигулиден алынып 3 семерка деп атайын койгонбуз. Ошодон алып, алхамдулилла бир жерде машинист кылбай, бир жерден бирөөнүн акысына кирбей, таза иштеп, алал менет менен ушул даражага жетип, алхамдулилла азыр репутация любой жерде жүзү жарыкта. Бирөөнүн акысына кирбейбиз, бирөөгө акыбыз бербейбиз дегендечи. Ушундага бирок алдансак алдандык, бирөөнү алдабадык. Ушул жашка чейин алхамдулилла мына ушу досторубуз, командада азыр 6 бала, баха деп танылганы мен болгонум менен, бирок артында ушунча менет да, балдардын менети. Балдар мени экранга чыгарып койду, мындай айтканда. Сиз 6 жаштан бери ушундай тиричиликке кирип кеттим деп атпайсызбы? Үй бүлө багуу, ошо эркектин, чыныгы эркектин мойнуна жүктөлгөнүн сездиңиз. Анан ушундай бир суроо берим келет. Апам деп атасыз. Атаңыз тууралуу айтып кетсеңиз. Мен атаны көрбөгөм, родной атамды. Кыскасы мен төрөлгөндө атам кайтыш болуп кеткен экен. Апамдын айтышынчачы. Анан кийин ушул атанын ордуна деле, апанын ордуна деле апам басып келип атат. Алхамдулилла биз эч качан кемситпей, бирөөдөн не кылбай, мындай жакшы өстүрдү да. Бардык 2 акам болсо, 2 акам деле алхамдулилла бирөө деле ичпей, чекпейт, 3 карындашым бар. Алхамдулилла бардыгы өтө сонун жашоодо жашашат азыркы учурда. Алхамдулилла. Бирок мындай нерсе бар экен да, семьяда рызыкты бир адамга байлап коет экен. Ушунусу бар экен да. Үйдө мен эң кичинекеймин да. Рызыкты мага байлап коюптур да. Аллахым себеп кылыпчы. Ошуга ар бир үйдө болот. Рызыкты бир адамга байлап койгончу. Дамир деле 3-1 тууган да, бирок Дамирге байлап койгон да рызыктычы. А бизде деле командада жигиттер бар, аларга байлап койгон да. Ушундай нерсе экен. Ушуга бир адам себеп болуп атабы? Ушуга тең эле бөлүп беребиш керек экен калган бир туугандар. Сиз аркылуу берет экен да. Ушундай болуп калат экен да. Бирок мен кылып атам, мен жасап атам, мен болбосом силер жаша албайт элеңер, силер боло албайт элеңер дебеш керек экен. Бирок Алладан бардыгы. Бирок ушул адамга себеп кылып коет экен рызыкты. Мен ушуга чейин алхамдулилла ата-энем ыраазы, апам самыгыламна ушунча дуа кылат мага. Рызыкты биз аркылуу берип атыптыр. Ушул бардыгы алхамдулилла азыр жакшы. Шүгүр. Машалла сон. Эми Дамир мырзанын дагы карбит сатып жүргөнүн көрдүк. Анан кийин журналист болуптур. Сиздеги кыйынчылыктар кандай болду? Сиз көп мындай мисалы философский темада сүйлөп каласыз го. Карыз тууралуу, анан ал бул сиздин башыңыздан ушундай нерселер өткөн окшойт да. Айтып берсеңиз. Ооба, биздин баштан деле көп өткөн. Мындай да, мен өзүм келинчегим айтып калат да. Алла ыраазы болсун, келинчегим мен ошо кыйынчылыгыман көп мындай чыкканга жардам берди байкуш. Колумда барымда деле, колумда жогумда деле жанымда жүрдү да. Айтат да,
атасы дейт баягы кыйналганыңыз көп айта бербеңчи дейт да. Эми баягы мындай аялың деле бир эмең бир бөлүгүң болуп калат экен да. Анан мен айтам, мен муну айтыштык менен мен мурда кыйналып жүргөм, азыр мынакей көтөрүлүп кеттим деп айтпайм. Болгону ошол кыйналган адамдардын деле бир күнү жарык жашоого чыга турган күнү бар. Мына бүгүн караң түндө турса, эртең кайра жарыкка чыгат. Бул жашоо ушундай да, ошолорго үмүт болсун, ошолорго бир баягындай жашоого мотивация болсун деп айтам. Чындап ошондой ниетте айтам да. Мен таанылам десем, менде тааныла турган талант толтура. Мен тамада болсом деле таанылып кетмекмин, бирок баягы тарыхта тамада болуп калгым келбейт да. Ошону мисалы үчүн карыз жөнүндө сүйлөп, карыз боюнча таанылгым келбейт. Же болбосо дагы бир таалуу теманы айтып коюп, ошол тема менен таанылып кетким келбейт. Ниетим түз. Эгер ошол бир темада мен сүйлөсөм, ошол темадан бир 10 000 адам көрсө, жок дегенде 5-өсүнө таасир этсин, макул. Калганына таасир этпесе дагы деген ойда. Анан мен баягы убагында кыйналгам, мен мындай наалыштык менен өзүм бир баягы алсыздыгымды же болбосо азыркы даражамды бирөөгө далилдегим келбейт. Кыйынчылык көп өткөн бизден деле. Биз деле баягы жыргап өскөн бала эмеспиз. Баягы балалык доорду толук сүргөн эмесмин. Мектеп толук окуган эмесмин. Бирок Кудайга шүгүр мектепте деле өзүмдүн жүрүм турум, адеп аклагым эң сонун болгон. Бирөөнүн барып бир чаап бир нерсесин алып алган эмесмин. Же болбосо бирөөнү какшатып тоогун урдаган эмесмин. Бирөөнү какшатып бир нерсесин урдаган эмесмин. Элге келген кыйынчылык бизге деле келген. 2010 бекен ушундай 2012 баягы событиялардан кийин баягы базар өрттөнүп башка болду. Базарда точкаларыбыз бар эле. Анан бирөөлөрдөн карыз алып, товар алып, ошентип анан базарлар өрттөнүп кетти. Анан бир местаны, бир контейнерди 200 000ге сатып алып соода кылат элек да. Бүт кыйынчылыгыбыз ошолордон башталган да. Анан 200 000ге бир контейнерди алып соода кылабыз. Кийин местаны өрттөнүп кеткенден кийин базардын ээлери кайра бизге бекер куруп берген ордуна кайра бизге базарды сатканда акчагачы. Акчага сатат, анан биз уже кыйынчылык башталат. Кыйналганыбыздан кийин атам Россияга кетет. Анан биз тирик жетим болуп биякта калабыз. Миграциянын курбанчылыгын биз куп жон терөзү менен сезгенбиз да. Бул баягы атасыз жетим, арсыз жетим, энесиз жетим, эрке жетим деген. Бул баягы атаң өлүп калса, сен үмүт кылбайсың да. Өлүп калган болду, сен лучше байкелериңен үмүт кыл дейт. Энең өлүп калса болду, энеңен үмүт жок, сен же эжеңен же тайэжеңен үмүт кыл деген да. Эң жаманы баягы атаң апаң тирүү туруп же алардан үмүт кыла албайсың, же булардан үмүт кыл. Ошо жаман да. Тирүү жетим эң жаман да. Аларга чалайын десең алмалда, телефон жок. Ошентип биз көп кыйынчылык өткөн. Атам менен апам эң баягы өкүнгөнүм, апам Россияга кетти. Атам да Россияга кетти. Бир тууган байкем менен иним акемдердин колунда. Анан мен өзүм ошондо эле өзүмдүн үйүмдө үйрөтүп элем да, үйгө келип эшикти ачышым керек деп анан талаага кеттим. Эшегим бар, эшекти минип алып талаага бардым дагы. 50 сотик пахтабыз бар. Ошол пахтада мына сентябрдын этектери терилип бүтөт го, терим бүткөндөн кийин кос сек калып кетет, билесиз да. Анан ойлодум, кос секти мен алып келсем үйгө, кичине аштырып туруп, билесиз, аштырып ичинде пахтаны сатсам, кичинен ары бериге жарап калат. Анан бар эшегим менен барып, кечке кос сек терип, эшегимди эптеп артып, анан жыгылып эптеп анан шаммал үйгө келдим. Үйгө келсем эч ким жок. Апам ошо күнү эртең менен Россияга учуп кеткен өзү. Жаш баласында келип анан ыйладым. Эркек басым менен болсо да азырга чейин көз алдымда турат ошол учурларчы. Апам жаап койгондон турат, тамагы турат ошо боюнча, анан эч нерсе жок да, өздөрү жок. Анан анан кийин эмне кыласың? Баягы эшектен алып келген пахтамды чүрдүм, этекти чүр, анан чала очук ыйлап, анан ошо баягы эшектен 2 этек неме болчу, кос сек болчу эсимде да. Кос секти анан чүрүп, анан кийин эшекти да байлабадым, жиним келип камчы менен чабып огородко кетирдим, анан кос секти навеске жайдым. Сентябрда уже жамгыр жаап турган мал. Анан ошол бир атамын бир тууган энеси Алмаз деп, Алмаз келин үйүнө кетип калдым. Анан жеген байкуш тамак берет, сахар берет, окшошпойт да. Жейм окшошпойт, анан туруп кетип калдым. Анан үйгө барып апам жаап койгондон анан наңа туруп жейсиң. Ошентип анан ошо маалда 2010догу кыйынчылыктын акырсы чубалып келип отуруп, мына Баха досум менен чогуу иш баштаганда токтодум. Мен ушуну ачык эле айтып коюшум керек да. Ошондон бери мен жакшылыктын көргөн эмесмин. Себеп дегенде андан карыз, бундан карыз, баягы 1 сом 2 сом кылам деп бизнес баштагам, банкрот болуп калам, болбой калат. Ага 1000 сом, ага 10 000 вложение кылам, болбой калат. Ага 100 000 вложение кылам, болбой калат. Анан Баха менен экөөбүз бириккенден кийин альхамдулилла мен любой жерде айта алам, бардык карыздарыман кутулдум. Эми карыз деле жок эле ал маалда, Баха менен иштешип калган уже, бирок үмүтүм өчүп калган эле да. Көп үмүтүм уже түгөнүп калган болчу. Анан ошентип баягы апам Россияга кеткенден кийин
мен мындайча айтканда баягы эң баш деп коет го, эң баш бала болуп калгам да. Бардыгын өзүм билем. Эч кимден эч нерсе сурабайм. Эч кимден баягы уруксат сурабайм. Кааласам 2-де көчөгө чыгып кетем. Бирок баягы ичип тамеки жеп мындай хулиган бала болгон эмесмин. Телефон алып сатам дедим, болбоду. Ата энем билбейт аны, карыз болуп калам, төлөш керек. Машина алып сатам дейм, кымбат 200 миңге алам, 180 миңге сатам, андан банкрот болом. Мал кой алып сатам, 100 миңге мал алам, 90 миңге сатам, андан банкрот болом. Ошентип отуруп карыз чубалып отуруп, анан кийин мындай айтайын, мен жаштык бир дээрлик 7-8 жылым карыз менен өтүп кетти да. 7-8 жылдык энергиям карыз менен өтүп кетти. Ошон үчүн мен азыр карыз болгон адамдарды жон термен, анын баардыгын критерийлерин айтып бере берсем өтө көп. Мен даже журналистикада иштеп жүргөндө деле баягы айлыктан айлык карабайын деп машина алып сатат элем, мал кой алып сатат элем, бирок бир күнү 5 миң пайда тапсам, эртеси 15 миң банкрот болот элем да. 15 миң пайда тапкан күнүн эртеси 20 миң банкрот болуп калат элем. Секретин кийин билдим, что мен баягы айтып атпаймынбы, ата эне менен алыс өсүп калган үчүн, баягы алар Россияда болуп калды. Биз баягы эң баш болуп чоңоюп калган, бирөөдөн уруксат сурабайчы. Баягы устаз жок шакирт болбойт дейт го. Эч кимден уруксат сурабай эле өзүм билген эмемди жеп жүрө берип, анан концовкасы эч жакшылык менен бүтпөйт эле да. Анан мына бака менен иш баштагандан анан токто деп туруп анан атам менен апама чалдым. Атам биякта отурганда Кыргызстан, ата ушундай досум мен иш баштайын деп атам. Кандай эдейсиз деп биринчи жолу атаман ошондо уруксат сурадым. Биринчи жолу. Так такыр атам менен апаман уруксат сураганмын барам эслем. Анан атам менен апам айтып, балам ушунча адаштың, кыйналдың, башка болдуң. Эгер Кудайым ушактан сага береке болгон болсо, берген болсо, балам бисмилла иштей бер. Биз дагы дуа кылып турабыз деп. Ушу атам, апам менен сөзү, дуасы болду. Кудайым ушактан береке берди. Ата эненин батасын алып баштаган. Акырында ушу менен бүттү. Сон эми мисалы миграция тууралуу сөз ачып кеттиңиз. Экөөңүздөрдүн тең тагдырыңыздарды мындай элестетип көрдүм. Биз деле эми ушу Кыргызстанда эле чоңойдук да, баарын сезип билип турабыз. Анан азыркы коомдогу ситуация. Экөөңүздөр тең эрилди мындай башында көрүнүп турган жигиттерсиңер. Коомузда эркектерге эмне болгон деген маселе да, аялдарды уруп тепти. Анан менде бир ушундай пикир пайда болот да. Ушу миграциядан калган балдардын күнү келди азыр. Ошолор эми доору келди. Ошолор бийлик башына келет азыр. Анан кандай болот деп ойлойсуздар? Мындай ички сезимдер менен бөлүшүп кетсеңер. Ошолор ошондой көргөн балдардын тарбиясыз балдардын доору келип калдыбы же кандай? Бул мындай. Биринчи суроо айтып атпайсызбы, баягы аялдар кордолуп. Баягы бул ушу жүрөгүм өйүп аткан маселе деле ушул да. Баягы мына кече жакында Каракулжада бирөө аялын өлтүрүп койду. Андан бирөө Нарында ат менен сүдүрөтүп койду. Бул баягы публикага чыгып калган да, чыкпай калганы толтура. Бул 3% дейт го. Чыкпай калганы толтура. Аны эсептесең чачың тике турат. Бизде деле кыз бар. Ушунун баардыгы аяктан келип чыгып атат, каяктан келип чыгып атат, каяктан келип чыгып атат десе, баардыгы келип туруп динсиздиктен келип чыгып атат да. Жашоого толук дин кирбеген үчүн ушул нерсе келип чыгып атат. Кызгануу, ишеним. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат го. Баягы ла ядхулул жанната дайюс дейт да. Дайюс эркек бейишке кирбейт дейт. Аялын кызганмаган эркек бейишке кирбейт дейт. Түшүндүрүп айтып деш керек. Ошол эле учурда аялдарга дагы катуу эскертүү бар да. Бул эң коркунучтуу хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Айюма имраатин саалат заужаха фатталака фи гойри ба'син ва харамун алейха ройхатул жанна" дейт да. Кайсыл бир аял күйөөсүнүн эч себеби жок талак сөзүн сураса, ал аялга бейиш эмес, бейиштин жыты да карам болот дейт да. Эмнеге ушул нерсени аялдар күйөөсүнөн сурап атат деген маселе бар да. Күндө күйөөсү баягынтип эле көкөлөктөп сыйлап турса, аял аны талакты сурабайт эле да. Демек, бу жерде түздөн түз көйгөй эркектерде бар экен. Эркек эгер кыздарды боздукпай болсо, бүгүнкү күндө кыздар аборт кылдырбайт эле. Ошол эле баягы атка сүдүрүп аткан эркектер болуп атат азыр. Мен бардыгы дебейм. Ошол эле өлтүрүп койгон эркектер болуп атат. Ошол эле боздук коюп туруп албай качып кеткен эркектер болуп атат. Ошол эле катындан катын тандап, катынды көчөгө таштап кеткен эркектер болуп атат да. Эркектин жоопкерчилиги аякта десе динде. Бардык мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда аялдар канча аял зулум чегип атат, бүт ошо бүгүнкү биздин эркектер жоопкерчиликтүү. Падышабыздан баштап жөнөкөй жаранга чейин, молдодон баштап алым эмес, имам, муфтий бардыгын жоопкерчиликте ушул нерсе бүгүнкү күндө бар. Биз баардыгыбыз ушул нерсеге ойлонушубуз керек. Сизде кандай кошумча пикир бар? Эң туура. Азыр айтылган сөздөрүнө кошулабыз 100%, даже 200%. Кээрки моменттеринде мындай аялдарда деле минус кетип калат да. Кээрки моменттердечи баш ийбей. Баш ийбегенден уже эркек деле мындай чыдайт акыры бир жарылат да.
ушул моменттерди биз өз көзүбүз менен деле көрүп атабыз. Мен өзүм азыр примерно айтканда өз жакындардын башынан өтүп атпайбы. Өзүбүз практикадан өтүп. Кече жакында деле мына өзүбүз бир тууганыбыз ушундай болуп аял тоготпойт да, мындай айткандачы. Ичпесе, чекпесе, тиричилиги жакшы өтүп атса, шүгүр деп отурушунун ордуна нашүкүрдүк. Ушул эң туура. Мисалы, кээде биз азыр товарман эркектердин катарын тогуктайбыз, Баха экөөбүз. Мисалы үчүн мен көчөдө бирөөнүн баратканасын тазаласам да, Баха бар пирожки сатса дагы, биз товарман эркекпиз. Көчөдөн үйгө бир сом көтөрүп барабыз. Бирок ошого деле нашүкүр болгон аялдар бар. Нашүкүр. Эч нааразы боло берет да, ыраазы болбойт такыр. Ушундай аялдар да бар. Күйөөсү таап келет, колунан баары жок келет. Ошого күйөөгө деле ыраазы болгон аялдар бар да. Мен буну именной, мисалы үчүн, балким мен өзүм аялым көрүп неге мынтип дешим мүмкүн. Мен аялыма эч претензиям жок. Мунуку деле болгону коомдо ошондой немелер бар азыр. Көп болуп атат. Уруш неден чыгып атат? Көп эркектер, көп асылдуулугун, эркектик немесин, кадыр баркын жоготуп койгонун бирден бир себеби дагы ошол аялдар ыраазы болбогондук. Ушу дайыма эле нааразы болуп эле жей берет. Буга кандай десе, буга деле баягы эле башынан кайра эле айланып келип эркек тарбиялаш керек. Кыз алып атканда сен кыз тандабы, кыздын атасын танда дейт да. Атасы кандай жүргөн, жашоодо орду кандай, эл менен мамилеси кандай, кошуналар менен мамилеси кандай, атасы жакшы жүргөнбү, демек кызы жакшы тарбия алган. А биз бүгүнкү күндө эркектер, аталар кыздарыбыз менен жакын мамиледе болушубуз керек. Кыздарыбызга айтышыбыз керек, кызым, мен үйүмөн чыккандан кийин сен ошол күйөөнүн аманатындасың. Кызым, сен кайра келе бербе, ошону сен ыраазы кыл. Күндө 2 пияз, 2 картошка жесең дагы, тооктун көшүн жесең дагы, 2 жумуртка жесең дагы сен ошого ыраазы болушуң керек, кызым. Сага окшоп биз деле кыйналганбыз, кызым, деп баягы кызына атасы мотивация берип туруш керек. Анан жашоосун ошол кайната деп коет эми, баардыгы эле ошол кызынын жашоосун билет да. Ошо билгенден кийин кыйынчылык болуп атса, кызым сабыр кыл деш керек. Эгер жакшы жашоодо жашап атса, кызым шүгүр кыл деш керек. Эгер атасы, кайнатасы жок болсо, анда кайнагалар айтыш керек, кыздын агалары же кыздын инилери айтыш керек, эже, элди көрүп атасыз мына. Тынч жашаң, жездем угуң, же күйөө баланы угуң деп, күйөө бала тарап, жезде тарап болуш керек, сөзсүз. Бизде көбү кандай болот? Кызым, курсагыма баткан үйгө батпай кала калайын. Тек кой, сен жок деле тирилик кылып көрсүн. Кел басып 5 күн менин астымда отуруп балдарыңы алып кел дейт. Барып күйөөсү бир нерсе деп койсо, эки балдарын жыйнап туруп, төркүн жакынын төшөгү жыйылып алып болуп туруп, кайра жакын келе берет да. А тынбай келип кеткен аял менен эркектин ортосунда мамиле бузулат да. Ага күндө торт берсең деле ал аял өлүп кетсе ыраазы болбойт да. Себеп баягы балык башынан сасыганда тарбия жок. Аны отказ кылыш керек. Кызым, өлсөң ошактан өлүп кел. Эми баягы анчалык деңгээлде эмес, бирок ошонун ыраазылыгын ал. Ошонун кызматын кыл деш керек болот. Сөзүңө кошумча кылып коеюн досум. Мен өзүм мына семьяда болгон нерсени айтып берейинчи. Именно мына жаш жашап аткан агаларыбызга жана инилерибизге, мына силерге мындай баштан өткөндө эле айтып берип коеюн. Мына кече жакында эле болгон нерсени айтып берип коеюнчу. Именно практикадан өттүк да биз. Мына бир тууган агам 4 баласы бар да. Ичпейт, чекпейт, үйүм, балам, катыным дей турган бала да. Мен бир тууган агамчы. Анын чоң кызы 14-кө чыгып калды да. Эң кичинекейи уже 7-ге чыгып калды да. Ушул акеси себеп болуп ажырашып кетти да. Акеси келди. Кыздын жеңеңин акеси. Родной акеси келди. Ушул жерден алып кетем деди. Алып кетти. Акам айтты, "Жогуңду бердим" деди. Ушул жерден ажырашып кетти да. Карасаңар азыр тирик жетим да, сен айтмакчы досум. Балдарга обал. Обал да. Бул негизи 4 бала. 4 балага обал да. Азыр бир чоң кызы биздикинде. Калган 3 баласы апасыныкында. Проблема да бул. Балдарга психологический травма мына ошол жерден башталат да. Анан кимден тарбиялат ал? Мына мисалы мен мунун акесин жактаган жерим жок. Бунукун примерно уялбай эле ачык айтып атат да. Бул Кыргызстанда бул жүздөп саналат. Ар бир үй билет. Ушуга саналат да. Дамки айтмакчы, ата-энеси жана агалары жана инилери, силер эч качан кыз тарап болбогула. Кыз тарап болдуңар, силер адаштыңар. Турмушу бузулду азыр. Талагын берген, эмне кылыш керек? Бирөөгө тийип чыгыш керек. Анан кийин кайра жашаш керек. Аны ким позволять этет? Мен примерно мен позволять этпейм. Менин бир тууган агам позволять этпейт. Жашабайт да. Бирөө менен жашады, кайра албайт да. Ошон үчүн мына башта аябай жакшы иштетиш керек да бу жерденчи. Ушунча 4 баласы, буякта ушунча жашаган, в общем балдарын кем кылбаган да. Россияларда иштеп, буякта стройкаларда иштеп, только бала чакасын багып жүрүп, мына таштап кетти. Анан өзүңүздөр айткандай пайгамбарыбыз алейхисалам өзү айтып кеткен, доор акырлап калганда силерге эң чоң фитна бул аялдар келет депчи. Анан сиздер дагы бизнес менен достукту айкалыштырып келет эмессиңерби? Силерде дагы үй бүлө бар, аял бар. Аял дегенде бир эле силердин аялыңар бар, ата-эне, эне бар да.
эне аркылуу келиши мүмкүн фитна, мисалы үчүн кыжалат болуп ой салып коюшу мүмкүн да. Сиздерде ошондой сыноо болдубу экөөңүздөрдүн ортоңузда? Кандай сыноо именно? Аялдан Аялдар келген аркылуу, сыноога түшүндүм. Ушу күнгө чейин мына чачым ушундан түшүп кетти меники. 2 жыл мурун жапжаш бала элем. Ошо чачым түшүп кетип, азырында сумкамда дарым дагы турат. 2 дары ичип алайын деп атам, суу түгөнүп калды. Мындай нерсе экен да, баягы бул биздин болезнь тема да. Билбейм. Менде көп бул кездешет да. Айтып атпаймынбы, мен үйлөнгөндөн кийин, мен уялбайм бул нерседенчи. Үйлөнгөндөн кийин мен аялым менден жакшылык көргөн жок, байкуш. Ачыгын айтайын, мындай мына бака досум өзү деле күнү келгенде аялына рахмат айтат да. Эркекти кылып сыр бербейбиз, конечно, парче депчи. А бирок чыны келгенде ушундай. Көпчүлүгүндө деле ушундай бар. Мен мисалы аялым мен баягындай болсом деле, мен башынан айтып берейин, баягы үйлөнгөндөн кийин мага сыноо катуу келген да. Сыноо катуу келген. Кайсыл жумушту баштасам деле ийгилик болбойт. Банкрот болом, 100 миңге алган машинам 80 миңге сатылып кетет. Алган малым өлүп калат, коюм туубай калат, тоогум туубай калат. Сыноо өтө катуу келген да. Бирок ата-энем Россияда дагы деле үйлөп коюп 15 күнөн Россияга кетип калган. Караң, миграциянын дагы эле баягы удары. Анан аялым экөөбүз бир үйдө жашайбыз айылда, эч жактан доход жок. Мен баягы журналистикада иштеп жүрүп, дамир болуп, өзүмдүн кичине деңгээлим бар, ал деңгээл уже жок болуп кетти. Мурдагы дамир жок, африс, мошенник, жалганчы деген аттар ар жактан келе баштады да. Дамир что мындай начар бала экен, 1-2 болбойт экен, анан мунун жалганчы экен да. Анан бунун гырт африс кыпкызыл жалганчы турбайбы деген сөздөр келген. Анан баарын угуп, чыдап жүргөм да. Анан ошол маалда мен келинчегимге ыраазы болом да. Бака досум, аяшым, мисалы үчүн таштап кеткен эмес. Телефонума звонок келсе, ден соолугумду сурап эч ким чалбайт эле. Дамир, онон бересиңби? Болгон карыз 5 миң сом болсо, 10 миң сом, 20 миң өзүм эле акелерим. Мошенник, африс, жалганчы. Баягы эле менин колуман чай ичип жүргөн өзүмдүн акелеримди көрүп отурса керек ошолор. Азыр деле мамилем жакшы. Ошол маалда да эми караң. Анан жаңы үйлөнгөн аялым. Мен жөнүндө толук маалыматы жок. Караса эле жылтырак чачы таралган, костюм шумчан, ак көйнөкчөн, сонун болуп үйлөнгөн. Анан эле реальность карасаң, Дамирдин карызы көп. Колу 2 мурунга тыгылган, үйдө машинеси жок, эч нерсеси жок. Ушул жашоо 5 жыл уланды бизде. Бул көп мына жашоого пример, мына жаңы үйлөнгөндөргө мен айтарым, чыдагыла. Менин келиним, аялым байкуш 5 жыл. Мен эстей албайм досум, 5 жыл мен аяшыңа көйнөк алып берген эмесмин. Мына азыр тамашалап досум баягы Гүлбүл дейт го. Мен 5 жыл аялым эч нерсе алып берген эмесмин. Мына өзү деле билет. Эч нерсе алып берген эмесмин. Бир куртканы келинчегимдин атасы өзү алып берген. Куртка алганга акчам жок калган да. Бирок колуман келишинче аялымы мындай ыраазы кылганга аракет кылат элем. Ушунча карыз болду, доолап келди. Башка болду. Мен келинчегим өзү мугалим болчу да. Жакшы өзү авторитеттүү адамдардын кызы, шаарда өзүнүн орду бар кызы эле. Анан ал деле группалаштар жазат. Сен мунуга тийип алыпсың да, келип ушундай классташтар жазат. Келип ушундай кылабы, сенин жашооң. Байкуш келинчегим чүнчүйт. А бирок баягы мага болгон ишеними, мага болгон сүйүүсү, мамилеси ошонун баардыгын жеңди дагы. Келинчегим жеңип чыгып кетти дагы. Азыр мына жыргал жашоо, аялым оозунан чыккан алып берем мен. Мен баардык баягындай сөздөрдү унуткам, баардыгы кеткен. А бүгүнкү күндө мен аялымы мындайча айтканда, апаман кийин эле сыйлай турган аял затынан мен аялым. Сыноо ошол аялыман азыр күнү келип атат. Мисалы биз азыр публичныйбыз. Өткөндө статистиканы Инстаграмда карасам, чоң аккаунтта 40% аялдар көрөт экен да бизди. Аял киши көрөт экен ар бир видеобузду, түшүндүңүз да. Анан келинчегим кызганып урушат. Уруш чыгарат кээде. Анан урушуп кетебиз биз деле. Кадимгидей кырылышып кетебиз. Бирок мен кол көтөрбөйм. Энең атаң деп сөкпөйм. Бир случай болду, жаңы салон иштетип баштаганыбыздан кийин, 1 жылдан кийин ушундай бир пикке жеттик досум. Бардыгы таанып калды, элдер сөткө түшөт, акча таап атабыз. Анан мен өзүм билип калдым да. Бака досум да 1-2 жолу эскерттим ке, сен бир аз өзгөрүп калдың досум деди. Адам өзүм билбейт экен да. Неге десем, досум кичине сен текебер болуп кеттасың деп 2-3 жолу айтты. Анан эми айтса бака айтат деди. Анан бир чычаладым да, анан бир чын экен да деп жүрдүм. Бирок ошол малдар мен аялым качан келесиз? Чай коюп койдум, у десе кыйкырам, чалбачы мен иштейм деп чала бересиң кечке эле. Эмне болуп атасың депчи. Байкуш наразы болуп менде. Ыйлайт башка болуп жүрдү. Кызганыч да. Анан кийин адам болуп калдыңбы, кече эле кыйналып жүрөт элең, кетти. Уже эле мына итиң чөп жеп калып, мынтип калдың да. Анан, ой, адам болуп калдым, эмне болду деп өчүрүп коем. 1 жыл ушул жашоо уланды. Анан салонго чыккандан, көтөрүлгөндөн кийин, таанылгандан кийин анан бака досум көлгө кетти, мага ишенип.
досум деди салонду ишеним сага тапшырдым, мен барып көлгө барып келейин деди. Көлдөн бахалар көлгө кетти, анан үйгө келдим. Келип эле анан шайтандап багымды атайын бир ат минейин деп эле үйдө атым жаңы аталган атты миндим. Минип эле ушундай чаптым да көзүм атсам жерде жатканда ат жыгытып койду. Оозуман чыккан сөзүм мен келинчегимди чакырдым, аялым Мерейим депчи. Байкуш келип анан мени көтөрүп үйгө алып кирди. Алып киргенде эле эки колум карманымда кечирим сурадым да кечирип кой дедим. Себеби мен сени наразы кылып жүргөнүмдү билет элем. Алла таала мына сага күнүм түшүп калат экен го дедим да. Сен карайт экенсиң, кечирип кой болду, мен сени капа кылбайм да. Ошондо кечирим сурадым дагы. Азыр колдон келишинче аялым баягындай капа боло турган нерселерден алыстым. Мисалы кыздардын жанында видеом чыгып калса, баканы сразу айтам, өчүрүм да айтам да. Өчүр. Же бир кыз менен баягындай подписка ташталып калган, же бирөөгө лайк басып койгон болсом, сразу өчүрөм. Аялым көрүп ошо капа болуп жүрөгү оорубасын депчи. Колдон келишинче качам. Аял тууралуу сыноону сураганда эми достчулугуңарга кандай таасир тийип калат деп. Көпчүлүк аялдар эркектердин жумушуна даже биринчи лицолоргочу, президенттердин жашоосуна, жумушуна киришип кетип атпайбы? Силердин жумушуңарга киришкен учурлар болдубу аялдарга? Жок. Биз такырагандай эң туура айтасыз. Мисалы биз ушул бизнесибизди мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сирасынан көп байлайм. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын маалында бизнести пайгамбарыбыз алейхиссалам кандай жүргүзгөн, өзүнүн өнөктөштөрү менен кандай иш алып барган, кол астындагы кызматкерлери менен кандай мамиледе болгон, ошол эле учурда семьясы менен кандай мамиледе болгон. Мисалы үчүн мен бир батыштын же болбосо бир Европанын бир бизнесменинен мен үлгү ала турган болсом, балким аялым бул бизнеске киришмек 100%. Барып айтчы жаным, могу машинаны 100 миңге сатайын деп атам, оюң кандай десем, аялым айтышы мүмкүн да. Жаным, буну сиз кичине кармап турсаңыз 110го сатасыз десем, мени бака 95ке сат деп атат, наличка эле сатпайм десе, жаным, бака өзүнүн пайдасын ойлойт, зачем баканы аралаштырып, мен айтып атпаймын сизге, коюп туруң 110го сатасыз дегенде болду, уже ажырым пайда болот бака менен. Фитнанын уругу себилди. Уже себилди. Мен эмне кылып атам, ни в коем случае аялым киришпейт. Билбейт, кай жерде эмне болуп. Ошто азыр автосалонубуздун адресин билбейт. Жалал Абадтагыны билет, Бишкектегини билбейт. Канча бала иштейт, эмне кылып атат, такыр кабар жок. Киришпейт. Мен ага допускать этпейм дагы. Анын үчүн эркек өзү күчтүү болуш керек болду. Эркек күчтүү болбой эле баягындай эми аял менен кеңеше турган маселелер бар. Мисалы аялым менен ортого салып, кээде мисалы сүйүнүп калсын деп деле сурап койсун, оюң кандай жаным, өзү билгениң урасың бияка чыгып алыпчы. Жаным, айтчы, оюң кандай десең, бечара сүйүнүп көп нерсени айтып берет. Мындай кылыш керек, мындай. Чыккандан кийин өзүңкүн уруп кое бересиң да. Чын. Бирок мен жумушту даже тамашага салып деле аялымдан сурабайм. Бул суроонун төркүнү азыр көпчүлүк мисалы үчүн кооперация кылып, достук менен жеке өзү бизнес ачкандар аз да. Достор биригип бизнес ачат. Ошолорго мындай үлгү болсун, ошолорго мындай кеңеш болсун деп сурап атам да. Мисалы көпчүлүк аялдар аралашып кетип атат, маселен. Аялдар аралашып соттошуп, өкүл улдарла чейин аралашып, өкүл эндерине чейин аралашып, кайната кайынжурттар аралашып, жакын достор катташпагандар көп азыр. Соттон сотко чуркап, кече карасаң умрада чогуу кучакташып түшкөн, бири-бирине мисалы үчүн раза подаркаларды берип аткан, карасаң соттошуп калган болот. Неге десе, баягы кыргызда айтат да, биринчи эгерге отурганда кыйшык отур. Биринчи ошо семейный каттоодон башталат баардыгы. Ошон үчүн динибизде айтат, аял эркек чогуу отурбагыла деп. Мисалы мен азыр бака менин аялымды баканын аялы тааныбайт. Тааныбайт. Көрсө көчөдөн тааныбайт. Менин аялым баканын аялын көрсө көчөдөн тааныбайт. Себеби экөөбүз тең ойлонобуз, досум тааныштырып койсок фитна болбойбу экен? Бизнеске мындай таасир тийбейби экен? Себеби ар кандай случай болуп калат, ар кандай ситуация. Биз аны бака көз урушуп кетебиз кедечи. Эркекпиз, сөгүшүп кетебиз, тартышып кетебиз. Ушул нерсе аялдарга таасир этпеш керек, түшүнүңүзбү? Мен эмоция менен барып аялыма айтып коюшум мүмкүн. Атасы, эмне настроениеңиз жок десе, жаным, бакам эмнеден кылып берди мени. Кече бир машинаны 100 миңге сатып койсом, ошо эмне арзан саттың деп кырылышып атабыз. Атасы, сиз уже таанылып эле калдыңыз, өзүңүз билгениңизди кылсаңыз болбойбу? Эмне бака сиздин ишиңизге киреше берет деши мүмкүн. Анан кийин аял, баканын аялына айтат. Айтчы тиги, аяшка айт, кирише бербесин биздин негизи. Дегенде анан буга айтат да. Анан бул мага айтат. Досум, эмне аялың айтасың деп. Анан эмне бир жериң бир нерсе болуп атабы деп буга айтам мен. Анан ошол жерде ажырым башталат. Көрдүңүзбү? Эмнеге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоосунда бир дагы ошо аялдар менен алака береке кылган эмес, анда береке болгон эмес да. Даже айтат, катуу тийбесин, мен апам бүгүнкү күндө мигрант. Россияда иштеп бизге акча салат, ачыгын айтайын. Даже апамын тапканын мен айтам, апа аял кишини тапканда береке жок дейм да. Береке жок. Бирок
көп айтып атпайбы, азыр аялдар көтөрүлүп кетти, машина минип атат, аялдар бизнесмен болуп атат десе, мен айтат элем, себеп деген эркек өзүнүн эркектик жоопкерчилигин билбей калган үчүн Алла Таала кээ бир аялдарга береке берип койду. Азыр мусулман үммөт уктап атканда эле кыргыз эркектер уктап атат. Ошондой болуп калды. Анан кээ бир аялдарга ошо Алла Таала береке берип койду. Анан мына илим тууралуу сүйлөп кетсем, мен жекече силерге катталганымдын себеби мен машинага кызыкпайм деле көп деле. Ушу силердин сүйлөп анча мындай Чыгарып койгон видеолор. таасир алам ошондон кадимкидей. Бул илимди каяктан алгансыңар? Илим кандай Илим деген кандай илим? Эми диний бир түшүнүк илим бар да ичинде. Мындай. Мисалы, содан илими бар. Содан илимин мен бахадан алгам. Мен неге ушуга чейин банкрот болуп жүргөм? Себеби мен содан илимин билген эмесмин да. Тактикасын билген эмесмин. Азыр көрүүчүлөр ойлошу мүмкүн, содан кандай илими болушу мүмкүн? Мисалы, тактикасы болот өзүнүн. Мисалы, базардан бир кой алсаң, алып сатар болсоң, ошол койго акур жыттат деген сөз бар да. Ал деген үйүңө апарып жетелеп, кичине суугарып, жем берип, эртең менен алып келсең кымбатыраак сатасың деген сөз. Аны апарып туруп жибин алмаштырып, бияка коюп сат деген эмес да. Бир аз акур жыттатып кой дейт. А мен мурда машина алсам, ошол күнү сатып пайдаланганга аракет кылат элем. А бул баха машина алса, нелер гана кылбайт? Айтсаң, Жигулини алып О, менет өтө катуу болот эле да. Менет кылдың, Аллахым берекени берип койду, рызкын берип койду. Кичине алып туруп, наркы жумасы виттен берип, жылтыратып, кыскасы каш көзүн боеп туруп, алып келип анан саткандан кийин уже менет кетти дагы. Пешине тер кетти, кичине не кылып койдуң, ухаживать этип койдуң. Кийинки жумасы пайдасын саттың. Ошо рызкың Аллах Таала дагы кошуп дагы берекесин берип атпайбы? А көп азыр перекуптар алды, на месте тургусу келет да. Эчтеке кылбайчы. Содан илими көрдүңүзбү? Кичине менет кылып коюш керек. Пешене тер төгүлүш керек. Содан илими, усулу, мамиле. А бизде ушул нерсе мурдан болгон эмес. Мен содан илимин ушу бакадан үйрөндүм. Анан эми диний илим дегенде менде диний илим жок. Көбүрөөк хадистерди мындай араб тилинде айтып, буну мен изденем. Азыр мен мындай WhatsApp эле факт эмеске көрсөтүп берейин. Мисалы, адам устаз этиш керек. Устаз, мисалы, менин мына содадагы эмем, устазым бахада. Мен мээң көтөрүлдү, мээң дамке болуп кетсем деле, бахадан аттап өтүп кетпейм. Баха сатканды сата албайм. Сатып коюшум мүмкүн, пайдалуу кылып коюшум, бирок бахачылык кыла албайм. Ошондой эле нерсе. Мен мына WhatsApp'ымда архив дегенге киргизип коем. Мына Алимбек устаз деп турат, карасаңыз. Устаздан дайым фатва алып турам. Бул устаз Кыргызстандагы мусулмандар дин башкармалыгынын фатва бөлүмүн жетектейт. Мурда чубак устаз келип ошо биринчи фатва бөлүмүнө келген. Бүгүнкү күндө фатвада ушул Алимбек устаз. Алимбек устаз таква киши. Илим алганда сөзсүз таквалыгына маани бериш керек да. Даже баягы фатва берген адам бирөөгө муктаж болбош керек. Фатва берген адам бирөөдөн карыз болбош керек. Фатва берген адам курсагачта фатва берген болбойт. Аял менен урушуп кеткенде настроениясы жок болгондо фатва бергени болбойт. Настроениясы жок болгондо фатва бергени болбойт. Уйкусу келип атканда фатва бергени болбойт. Ушул критерийлер ушул устазда бар. Көңүлү жай болуп турган Көңүлү жай. Тапкан туткан жакшы. Бизнесмен, муфтияттан бир сом айлык албайт. Мен билгенден казиятта, хатибиятта иштеп жүрсөм, бул айлык албайт эле. Өзүнүн бизнестери бар, адал кирешелери бар. Бардыгы мен билем. Билген үчүн бул киши, мисалы үчүн сенин жеке баягындай мамилеңе, жеке өзүңүн бизнесиңе байланбай туруп, ачуу болсо ачуу, таттуу болсо таттуу жооп бериңе даяр. Бүгүнкү күндө мен ачуу болсо эле айтып коеюн, кээ бирки биздин устаздарыбыз, молдолорубуз, мен конечно сөз аткым келбейт, бирок адамдын деңгээлине, тапканына, бизнесине карап туруп фатва берет. Бул эң жаман нерсе. Мен ошол кээ бирки хадисти, кээ бирки аяттарды мен устаздан сурайм. Сурап, анан ушуну айтсам болобу дейм, болот дейт. Анан ушуну айткандардын видеолорун көрөм. Ушуну айтса кандай болот деп, анан ошого карап видео чыгарам. Анан сиздердин мындай бизнес курулушуңар аябай бат өнүктү, көз тийбесин. Жалал Абадтан Бишкекке келген тарыхы. Жалал Абадтан кайсыл учурда болду, эми Бишкекке чоңойдук, Бишкектин деңгээлине чыктык деген учур кайсыл болду? Декабр болду. Бул жөндөн жөн болуп калбады. Бишкекке келгенибизде эле себептер аябай көп. Биз келип тийип качып Бишкекке анан ачтык да. Биз бул по планын 1 жыл дегенде анан бул тактика менен ачтык да Бишкекке. Биз келебиз. Биз келгенде 100 машина очередьте күтүп турат. 1 айда 1, 2 айда 1 келебиз. Бишкектин элин ушунда кубантып кетебиз. Тартылган рекламабыз бардыгы сатылат, Кудай кааласа. Бишкекте. Кербен базар. Ушунда келебиз, бир оны не деген парк эле, досум? Ынтымак парк. Ынтымак паркка мол күнү, мол числодо, мол саатта барабыз десек, ушул жерден машина колбаса болуп түзүп турат. Стоянкасына. Ушул жерден анан кийин эртең саат 10-до, 11-де баштайбыз. Жылмай жок, саат 4-5ке чейин ушул жерде тока реклама тартабыз. Ушинтип тартып бир 7 жолу ушинтип тартып кетип,
анан бир жакшы машвара кылып команда менен анан Бишкекке ачып анан Ошко ачтык. Болсо Ош бизге 100 километр. Ошко ачып туруп Бишкекке келсек болот эле. Буяктан биз өтө такшы алдык. Буяктан Бишкектен. Бу жерде мошенниктер деген мындай эмес, мындай экен да. Шунда көзүңчө алдап коет экен да. Шунда көзүңө карап алдап коет экен да. Мына карап турсаң мындай жедирип кетет экен да. Ушуларды көрүп анан кийин Ошко ачтык да. Болсо Бишкек столица. 7 кошкон бар бу жерде. Ар кандай нацияда бар. Шунда карап туруп алдап койгондо өзүң түшүнбөй калат экенсиң да. Биз жедик. Страшно жедик Бишкекке келипчи. Страшно алдандык. Бирок бирөөнү деле биз Инстаграмга тартып чыгарбадык. Бирөөнүн айыбын ачып туруп биз зачем кереги бар? Бирок биз жедик. Конкретно досума алдандык. Канча алдандык Бишкекте. Ачыгын айтайын. Азыр элдер ойлойт 2000 сомдон булар акчаны кыйрып бирди депчи. Публикациябыз карап, күнүнө канча стори жүктөйт, канча публикация. Бирок бул ишти кыйынчылыгы мындай айтайын, салон иштеткендер билет. Мында азыр карап койсо эле булар мындай эле уруп коюп атат, 1 минутада 2000 таап атат, мындай. А бирок артындагы кыйынчылыкты эч ким билбейт. Так что туугандар, силер ойду түз кылууга, ниетти түз кылууга, бу жерде биз өзүбүз эле болуп кетпей атабыз. Эл болуп атат бу жерде, ачыгыда тартылган машиналар сатылып атат. 2 адамдын иши сонун бүтүп ататынын айткан туурабы досум? Азыр эле примерно келди 2 адам, бир адам машина алыш керек. А бир адамга акча срочно керек. Ошондон биз себеп болуп бүттү. Сүйүнүп кетти, туурабы? Мындай случайларды күндө 20-30тасын бүтүрөбүз. Канчалаган адам келет буякта, ушундай сучага түшүп калдык, мындай болуп калды деп. Мен карасаң эле өзүбүз кыйынчылык баштан өткөн, жардам берип койсоң болбойт. Колдо бар, Аллахым азыр бизге шунчалык мүмкүнчүлүк берип, ар жактан эшикти ачып койду да. Сооп жакы иштесек деле болот, мына элге пайдабыз тийсе деле болот. Любой жактан бизге мүмкүнчүлүк бар. Алхамдулилла, мына президентибиз, генералыбыз бизге мындай шунчалык алхамдулилла бир мышыгыбыз пыш деп айтат да. Өтө жакшы да. Ою деле түз да бизгечи, алхамдулилла. Мына эми биз эле азыр молодеждордун ичинде эң жакшы кетип аткан, мындай өзүбүз мактабайбыз, эң мындай достукту бекем кармап аткан, эми булардан биз үлгү алабыз да, 2 достончу. Ушуга жакшы кетип атканга алар деле ою бизге жакшы да. Ачыгы да. Ошуга азыркы могу жаштарга, именно жаштарга, жаңы бизнес баштап аткандарга бир советим бар да, кыскачачы. 2 дос болосуңар, 3 дос болосуңар, 4 дос болосуңар, кыскасы бир бизнес ачтыңар. Достчулукта болот да, ар кандай нерсе болот да. Акча талашмай болуп кетиши мүмкүн, анча-мынча недоразумение болуп кетиши мүмкүн. Акча-мынча мындай ою бөлөк жакка чачырап кетиши мүмкүн да, могу көбүрөөк пайда жеп атат. Мен алдап кой деп. Самый главное, ортодо акчага ток балдар болуш керек бизнесте. Акчага ач балдар менен бизнес кылдыбы, иши эч качан алдыга кетпейт. Ачыгын айтайын. Акчага ток балдар болсо, көңүлү ток болсо, анан кийин Аллахым шундай бизнесиңерди өнүктүрүп, береке кылыпчы. Азыр мен Дамирге сомнение кыла албайм мен. А бул мага кыла албайт. Калган командадагы балдар мага бизге мындай кыпындай сомнение кыла албайт да. Муну 100 000 иштеп кетти, мо 50 000 иштеп кетти деген сомнение жок да бизде. Ишенебиз бири-бирибизге. Анан биз мындай болуп атат, андай болуп атат деп 10-15 000 бири-бирибизге өтүп кетсе, кичине акча өтүп кетсе мындай жок да. Эсептешме жок да. Ошого бизде береке бар. Команда тууралуу сөз кылып кеттиңиз. Суроо берсем, мисалы силер эми чоң команданын жетекчилерисиңер. Кыргызстанда эми көптөгөн жетекчилер менен сүйлөшөбүз, мындай маектешип турабыз. Көпчүлүгүндө эмес, дээрлик 99%да маселе ушул жаштар, команда топтош, иштей турган жаштар жок. Силерде кандай бул? Бул мен жооп берейин, а? Жооп бериңиз. Бул мынандай. Команда топтоо дегенде бир жакшы аят бар да. Эгерде сен начар адам болгонуңда, сага адамдар тегеректеп үйүлмөк эмес деген аят бар. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүрүлгөн. Бунун баары хуснул хулк деп коет да, жакшы кулк мүнөз. Чоң устаздын жакшы сөзү бар. Адам байлык менен, акча менен, намаз менен жетпеген даражага жакшы кулк мүнөз менен жетет дейт. Ошон үчүн ар бир жетекчиде адамдык кулк мүнөз болуш керек. Адамдык кулк мүнөз бул бир өзүнчө, мусулманчылык кулк мүнөз бул бир өзүнчө. Себептен кээ бирки мусулманчылык кулк мүнөз өзүнчө болгон дегеним, кээ бирки адамдар 5 мал намаз окуйт. Сакал коет, ажыга барып келген, Куран деле жаттап коюшу мүмкүн. 5 жыл Алескарды окуп келген алым болуш деле мүмкүн да. А бирок анын адамдык сапаты болбосо, анын алган илими бир тыйнан бизнесине деле, балким акыретине деле пайдасын бербей калышы мүмкүн. Себеп дегенде, ал өзү баягы мамиледе, адамдар менен болгон жекечеликте, адамдар менен болгон баягындай кандай аласа бересе де, адамгерчилигин жоготуп алган болсо, ал адамга команда түтпөйт. Мен көбүн көргөм. Чоң компанияларды башкаргандар бүгүнкү күндө распад чачырап кеткен да. Неге десең, бир аз баягы
кыргызда айтат да, колуна карга чычып калган малда команданы тоготпой калат. Балдарынын, коллегаларынын пикири менен эсептешпей калат. Аларды жерге уруп силер менден ниже поюшасыңар, силер менден ылдыйкы даражадасыңар. Даже мындайча айтканда силер мен үйүмө барып, чөбүмө уруп бергенге должунсуңар деген жетекчилер бар. Булар кимдер? Мисалы үчүн билесизби, мектептерде директорлор болот эле, балким аз деле бар, окуучуларды үйүнө апарып иш кылдырат. Университеттерде ректорлор бар, студенттерди үйүнө барып иш кылдырат. Сиз ойлойсузбу, ошол студент эртеңки күнү баягы директордун иши бир аз начар болуп же коррупция менен кармалса, Кургойдон бир порция лагман алып барып туруп, ГКМга алып барып туруп, мен агайым элеңиз жакшы окуттуңуз эле, могу лагманды жеп алың деп апарат дейсизби? Апарбайт. Же ошого дуа кылат дейсизби? Дуа кылбайт. Тетири дуа Кылышы мүмкүн, бирок дуа рас болдум, мына ушуну көрмөгө элең дейт да. Көрдүңүзбү? Ал университет, ал балким ректор, профессор, доктор, кандидат наук болушу мүмкүн да. А көрдүңүзбү? Миң билимдүү, миң илимдүү болсо деле, адамдар менен болгон хуснул хулк, жакшы кулк мүнөз болбосо, бардыгы бир тыйын экен да. Буну көргөндөр көп адам өзүн жакшы билет да, характерлерин өзү жакшы билет. Сыртка чыгара албайт, бирок ички кухняда билинип калат да. Бизде альхамдулилла андай баягы адамдарды, коллеганы, команданы паска урмай, жерге урмай жок. Неге? Кээ бир жигиттер, мына бүгүнкү күндө бизнес баштап атат, расширение кыла албайт. Компанияны көбөйтө албайт. Себеби аларга мындай иштеп бере турган бала жок. 100 000 сом акча берет, ошо 100 000 сомдук гана иштеп берет. 50 000 иштеп берет, 50 000 сомдук гана иштеп берет. Биз бардык мына жетекчилик немени, сапаттарды бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан үлгү алабыз. Мен лично өзүм мына ушу пайгамбар алейхиссалам булар менен кандай мамиледе болгон, ушундай ситуация болгондо кантип чыгып кеткен, мындай суроо бергенде кандай жооп берген, бардыгына ушул түздөн түз пайгамбар алейхиссаламды үлгү тутабыз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биздин командабыз, биз жок болсок дагы ушул бака сууга чөгүп кетпесин. Бака мындай жалганчылыкка конуп калбасын. Өзүнүкүндөй. Ооба, бакага жаманат болуп калбасын деген деңгээлге чыгарып койгонбуз. Мен жеке ушундай ниетте иштейм. Мен бир тууган инем Бишкекти карайт, Сыймык. Бир тууган байкем Жалал Абадты карайт, Деңиз. Арзыбаган айлык иштешет. Мен бирок аларга айтам да, ушундай иштеп бергиле, эртең силерге деле бирөө ушундай иштеп берет. Өзүңөрдүн ишиңердей кылгыла дейм да. Көп айтат экен дамке бүт бир туугандардын салонго жай берди депчи. Андай эмес. Бир тууганың сага жакшыраак күйөт сен башкага караганда. Бирок башка балдар деле бүгүнкү күндө бизге бир туугандай иштеп берет. Ошон үчүн бүгүн компаниябыз көтөрүлүп атат. Кээ бирки жигиттер, балким автосалон ачкандар, балким строительный компания, мас Кыргызстанда дууду болуп аткан, балким ондай телефон аксессуар саткандар деле эмнеге баягы филиалдары өнүкпөй атат, ошол мамилеси жакшы эмес. Алар ойлойт да, группа, алар ойлойт, 100 000 айлык берип койсом келтирүү, андай эмес. Кээ биркилер бар, 100 000 берип сыгып алгандар бар да. Биз бирөөгө наезжать этпейбиз азыр. Бирөөнү бир семенге барып атаңа бир бала, мен мына кеңири айтып коеюн, бир бала бизден наразы болуп кеткен, эсиңдеби? Ким чыгып кеткен бизден? Эч ким жок. Мына 2 жылдан бери рыноктабызбы, бирөө бизден келип наразы болуп чыккан эмес. Эми рабочий балдар. Рабочий балдардан бирөөсү келип туруп, мына бака же дамке мен акым өтүп койгон, 100 сом бербей койгон, же болбосом сөгүп койгон, көтүм жара тепкенде бирөө келип айта албайт. Жок анча. Жүзү жак. Бүгүнкү күндө сиздерди Бишкекте алсак, орточо күндө канча сделка болот? Канча болду азыр? Машина сатуу. Альхамдулилла, рекламага тартылып кеткен машиналар көп чалат да бизгечи. Күндөчү сатылып кетти деп. Атыштап кеткендер, салонго тыштап кеткендер. 10дун аяк бягы да. 5 бар, стабильно. Стабильно 5 бар. Анан эми биздин көрүүчүлөргө дагы мындай, мисалы үчүн силердин баракчаңарга катталган көрүүчүлөрүбүз болушу мүмкүн да. Аларга силердин мындай кызматыңарды айтып кетсек. Азыр автосалон деселер, рассрочка, лизинг, процент ушундай эске алышат. Сиздердики аны менен айырмаланат да? Конечно. Кандай сиздердики? Биздики альхамдулилла азыр жанакы рассрочка, мурабака деген жок негизи. Бизде только алып келип чытайт услугаларыбыз. Коюп берет машинаны, каласа реклама тартырып кетет. Площадка. Площадка. Аябай чоң, бизге 300 канча 300дөн атат да досум, 300. Машинабы? 350дөн аяк бияк местабыз бар да, Даннаман Бишкектечи, ушунча чоң места. Ушул жерге батат, ушул жерге чыштап кетиште биз сатып беребиз. Жакшы цена коюп берсе, бир күндө 1 саатта сатылып кетет. Акчага зарыккандар, жана машина алам дегендер бизге келет тока. Мындай нереальный клиент жөн эле жүрбөйт а жерде. Жалган акчаны салып алып, машина болуп калса алам, же болбосо сатам дегендер келет бизге. Альхамдулилла, келип жакшы ой менен, жакшы ниет менен келгендер иши 100% бүтөт ушул жерде. Жакшы ой менен келсе, машина чытайт, сатат, кетет. Ушул жакшы нерсе бизге услугабыз. Альхамдулилла, өзүбүз болсок, өтө сонун рекламалар тартып, бул ошондой кылып беребиз. Бул иш базарда, таксырым. Базарда мисалы үчүн баягы семчка саткандай элебиз.
автосалон деген эле атып болбосо биздики базар эле. Дагы бир секретибизди айтып коеюн. Мисалы башка автосалон иштеткендерге деле бул баягында лайфхак, башка жетекчиликтерге деле мына азыр Баха экөөбүздүн колубузда бир 100дөй бала иштейт. Бардыгын тааныйбыз, билебиз. Анан эми мындайча айтканда ошонун үстүнөн бир башкаруучу жетекчисин да. Бирок бизде 3 салонубуз болсо, 3 областта бирөөсүндө тең отура турган креслобуз жок. Адамды кресло кесел кылат, оору кылат. Мына жөнөкөй отургуч. Адам креслого отурганда өзүн башкача сезип баштайт, шеф сезип баштайт, өзүн всемогущий сезип баштайт, анан өзүн булардан жогорураак сезип баштайт. Абдулхамид хан адамдарды кабыл алганда эч качан отургучунда отуруп кабыл алган эмес экен да. Кичине ордунан козголуп туруп жаш ичкен. Анан бара яхуди еврейлерге бир аз сүр көрсөтүш үчүн кээде бир кагаздын чүрүрүмүш болуп туруп анан кичине көчүн козгоп койчу экен да. Себеби баягы адамдын баласына болгон сый урмат деп караң, жөнөкөйлүктү. Анан жер бетинде Алла Таала жаратып койгон жер бетинде дараты жок баспай, кичине жазыктан башын көтөргөндө эле башында кирпич коюп туруп, кирпичке таям кылып туруп анан басып дарат кылыш экен да. Көрдүңүзбү? Бул иште деле жөнөкөйлүк керек. Неге 10 машина саттабыз? Неге 5 машина саттабыз? Мисалы үчүн такыр 1 машина сатпай калыш деле мүмкүн да. Жөнөкөйлүк керек. Жөнөкөйлүк, жупунулук сөзсүз түрдө керек. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнөкөйлүктү тандаган. Азыр ушул күндө биз Баха досум экөөбүзгө деңгээлибизге сонун чекчеген бир офис коюп, кымбат креслону коюп туруп, экөөбүз ак көйнөк кийип отуруп алсак болот. iPhone 16-ны коюп, блокнот коюп, жөн эле спонтанно элечи. Бирок ал нерсе ийгилик алып барбайт. Биринчиден биздин рабочий балдарыбыздан кээде арзан кийим кийебиз биз. Чын айтайын, мен муну бая кийинип келдим, рекламага кийинип келдим. Мен бая бренд кубайм. Бул баягын иккен, бул да тигин иккен. Өткөндө бир баана барсеткасын алдым эле, көрсө ал кымбат бренд экен да. Мен аны Азиядан 1,5 миңге алгам. Барсетканы жыртылып калып 1,5 миңге алсам, бир досум барып калып, дамке 15 миңдик сумка көтөрүп алыпсың дейт. Коему 1,5 миң десем, 15 миң досум интернет карады, 15 миң экен. А бирок меники кара суда Пакистандар тиккен, ал 1,5 миң. Обманкасы. Обманкасы. Анан ошону кой, ушу жаман ойлоп калсын деп чечтим да, бир очка подарка кылып койдум. Жалап атчы. Көрдүңүзбү? Кресло адамды мындай кымбат кийим, кресло, кымбат машина адамды кээде адамдарга жек көрсөтүп коет. Ошон үчүн биздин соода сатык ошол себептен токтоп калышы мүмкүн. Эми элестетиңиз, сиз бизге машина алган келдиңиз, анан Баха отурат кресло коричневый сонун деп. Ошо балдар аз карайт десеңиз уже кетти. Уже алгыңыз кибир. Мен деле ошондой. Мисалы үчүн мен креслодо отурам, келдиңиз, а болду так сразу балдар ошо кайсы копияты себеби мисалы салон бирөө эмес да азыр, на выбор бар. Балким биздики кымбат салондордун арасынан. Эң кымбат реклама биздики мүмкүн да. Шарт жок, мойкабыз жок бизде. Ысык какырап айланасын арыгы бери. Неге келип атат адамдар? Мамилеге, көрдүңүзбү? Жумшактык, жылуулук, табассум. Табассум мамилеге келип атат да. Биз улуу байкелерибиз дагы келип калды бул жергечи. Аналар айтып атпайбы? Тил билбейм, иштеке билбейм, зорго эсептешти билбейм. Бирок эмнеге ушул даражага жеттиңиз деген суроону бергенде мамиле дейт да. Бул сиздер экинчи адамдарсыздар. Анан дагы бир кичине өзүм башыман өткөн окуя, сөз келип калганда айтып кетпесем, өзүм дагы силердин жердешиңерге жалбаттык болом. Анан биздин өзбек туугандардан мен келген сайын, Россиядан келген сайын соодан өзбек туугандардан кылчумун. Себеби мен эми өзүбүздүн кыргыз бир туугандарыбызга келсем, контейнерден ордунан козголуп койбойт да. Өзбек бир туугандарыбыз барат, кийинтирет, чечиндирет, албайм десең дагы күтөм деп туруп жылмайып жөнөтөт. Мен ол жерге кайткым келет эле. Ошондой. Силердин сөздөрүңөргө мындай толуктама. Ушундай, 100% ушундай азыр. Анан конкуренция тууралуу сурап кетпесем болбойт. Себеп дегенде каякты кылчайып караба, конкуренция. Силерде өтө чоң конкуренция. Анан элдер машина ташып келип атат, силер аны деле кылбайсыңар, жөн эле площадка бересиңер, бирок вне конкуренция болуп атасыңар. Жалал Абадтан 2 жигит келди дагы, Бишкекте өзүңөр айткандай баягы 7 дубандан топтолгон балдарды тебелеп өтүп, азыр номер 1-лердин катарындасыңар. Анын секрети эмнеде? Кудду ушул жөнөкөйлүктө. Ачыгын айтайын, ал биз шунча салондорду көргөнбүз, ачпай туруп. Барсаң керсе, мындай кылба, мындай кылба деп керсе, шунча салон айланганбыз биз. Андай болбош керек, жигиттер, салон иштеп аткан молодежьдор, жана агаларыбыз, 1 сомду, 2 сомду көрүп калып туруп, мындай керсейип, адам тоготпостук, жана боюн көтөрмөй болсо, Аллахым көтөрүп койт даражаны. Кайра түшүп калганын эч ким билбей калат. Биз алхамдулилла. Мен мурда кандай болсом, азыркы деле мен өзүм шунча контролдоп турам. Кичине керсейип калсаң барго, бир адам сени жаман көрүп калды, эртең бирөөгө айтат, бирөө экөөгө айтат да. Сени көрүп эле жаман көрүп калат. Анага барсаң мындай экен деп. Алхамдулилла биздин салондорго негатив жок. Азыркы чейин биз шунчалык контролдойбуз. Жөнөкөй болгула, бизди неге издеп келет?
Биздин кичпейлигибизге, биздин жакшы мамилебизге издеп келет. Силер мында катып койсоңор бизге минус деп. Ошум катыбагыла келген клиенттер алганы албаганы деле бизге өтө чоң маанилүү жигиттер. Жөн эле келип калышы мүмкүн. Эртеси келип туруп алып калышы мүмкүн машинаны. Жактырып мамилебиз. Ошого жигиттер эч качан алса албаса деле керсейбегиле дейбиз. Керсейдиби, негативкетти уже көрбөй туруп сен жаман көрүп калат да. Ошого кылдын учунда Бишкекте көп экен андайлар. Биз алхамдулилла өзүбүздү звезда көрбөйбүз, анан өзүбүздө номер бирбиз, анан биз эле кичпейлибиз дебейбиз. Биз деле минус адамгерчилик боюнда минус кетет. Бирок мен Дамир, биздин командада жигиттер, биз карап турган балдар бардыгы биз иншалла көзөмөлдө болуп турабыз да. Кандай мамиле кылып атат, эмне кылып атат, катып атабы деп. бул баягы конкуренцияга туруштук берүүнүн бир бөлүгү гана. Жакшы мамиле мисалы үчүн. Бирок биякта толтура баягындай эмне деп коет, устундар бар да. Баягы диндин түркүгүндө устундар бар го, намаз, орозо, закет, ажылык. Ошол сыяктуу эле устундар бар. Ошол устундарды биз алхамдулилла тиреп койгонбуз да. Эми Алла Таала качан ушу жаныбызды алат, качан балким бир эме болуп мүмкүнчүлүгүбүздү алып чектеп коет, ошондо балким беришибиз мүмкүн. Бирок биз ошол себеп, мисалы конкуренцияга туруштук бериштик дегенде мен барып бир салонду жамандабайм. Ал эркектин иши эмес, ал мусулмандын иши эмес да. Барып туруп анын адамдык аброюна, жеке намысына мен шек келтирбейм эч качан. Бул эркектикке жатпайт. Бүгүнкү күндө тилекке каршы ушул бир адамдардын кадыр баркына, адамдардын бир адамдык аброюна шек келтирип, өзүнүн жасалма кадыр баркын көтөргүсү келгендер бар. Ал кадыр барк булут сыяктуу да. Булут бүгүн бар, эртең жок, тез эле түшүп калат кайра. Ошол баягы конкуренцияга кантип туруштук берем дегенде, баягы адамдарды заблуждение кылып, адамдардын мындай көңүлүнө, адамдардын баягы жашоосуна кадыр бар курган конкуренция болгон эң жаман нерсе. Конкуренция иш менен конкуренция болуш керек. Биз ар тараптан конкуренттик өзүбүздүн баягы эмне деп коет, каршылаштарыбызга туруштук бере турган толтура өзүбүздүн альтернативный ходдорубуз бар. Мисалы үчүн, неге мен Дамир деп өзүм блог ачып алдым? Мен бул жерден өзүм бакадан отдельно таанылып, мен мына Дамир, мен ушул Дамирмин деп таанылгым келбейт. Мисалы үчүн. Бирок бул деле баягы конкуренцияга туруштук бериштин альтернативалык бир жолу. Себеп дегенде бизди ар кандай поколение көрөт. Мисалы бизди 2-класстагы адамдар көрөт, 1-класстагы адам окуучулар көрөт, бизди 70-тегилер көрөт, биз депутаттар көрөт. Биз ошолор менен тең ата болушубуз керек да. Ошолордун деңгээлине жараша биз ответ бере алышыбыз керек. Ошолор бизден, ошолор каалаган нерсени бизден көрө алса, мисалы үчүн молдосуна молдодой сүйлөп берсек, илимдүүсүнө илимдүүлөй жооп берсек, мугалимине мугалимдей, врачына врачтай жооп берсек, деңгээли менен алар биз менен эсептешет. Бүгүнкү күндө мен башка өзүмүн ошол конкурент болмуштардан мен ал нерсени көрө алган жокмун. Мен жеке өзүм үстүмөн иштейм. Кадимгидей иштейм. Бир эле жакшы мамиле менен, кулуктун өзү менен бул нерсе туруштук берип калбайт. Стратегияны 3 жылга, 4 айга, 5 жылга, 2 жылга чейин мен өзүм кадимгидей коем. Мен азыр мына видеону чыгарсам, кандай болот келечеги? Могу видеону мону сүйлөсөм, бул мага кандай эртең клиент алып келет? Ошон үчүн ошол ар тараптан бекемдеп койгонбуз. Конкуренциядагы туруштукка түркүптөрдүн бири бул азыркы соц тармактар. Соц тармактарды деле мен айтып атпайм мындай кагаз коропчу. Соц тармакты мен мисалы үчүн азыр конкурент болуш үчүн мен бирөөнү жамандап койсом, мен ал чыныгы конкурент эмесмин ага. Алсыз адаммын мен. Жакынкы тарыхта бизде болду андай. Мисалы мен унчукпай эле коеюн аларды. Бака экөөбүз эки адамбыз, Бака жалып качты, чыгып алып мен Бишкекке аштым. Кое Бакага барсам мындай. Ал эркекчилик эмес биринчиден. Экинчиден сен бизнесмен эмессиң, эгер ушинтип конкурент болсоң, конкурент болбой эле кой да. Бул баягы мушташып чече турган нерсе эмес да. Бир жыга койдум, мен уттум деген нерсе эмес. Буга тактика керек. Буга конкретно план керек, буга конкретно стратегия керек, конкретно буга эсептөө керек. Анан баягы ийгилик жаралат да. Ушунун баардыгы жөн жерден дейсизби? Ушунча адам үйүлгөн, агым машиналар бар жөн жерден эмес. Бардыгынын аркасында толтура түркүктөр жатат. Соцсетти туура пайдаланыш керек. Элдерге туура подача бериш керек. Неге мен кээде жакшы видеолорду, аят хадистерди чыгарып коюп атам? Адамдар, болду, бул балдардан бир нерсе алсаң болот. Булар аманатты билет. Булар бирөөнү алдабайт. Булар бирөөнүн акысына өтүп кетпейт деген түшүнүк калаттыгынан келет да. Кээ бир адамдарга ушул нерсе керек. Азыр себеби адамдар мындай безип калган, бирөөгө барып мамиле кылыштан коркот, алданып калам депчи. Бирок ошол эле кезде азыр ошентип ишенип жүрүп, сакалчан, жолукчанга эле ишенип жүрүп, анан ошентип хадистерди деле айтат экен. Мошенниктер ошону да колдонуп кетип атпайбы? Ушул мошенниктерге туура бир сөз айтып коеюн. Кече жакында эле өзүмдүн башыман өткөн. Бул интернетке деле чыгарбадым, Инстаграмга деле чыгарбадым.
мен өзүм нагыл алданып калдым досум кечегинде. Эч кимиңер билбейсиңер, даже апам, аялым эч ким билбейт. Каерде? Эми бир жерде досум. Эми чыктым го сапарга, аякка, бияка. Нагыл алданып калдым досум. Акча алмаштырыш керек болуп калды. Бардачоктон 2 пачкадан акча алдым, бердим. 200 миңди бердим, ушуну перевод кылыш керек, алмаштырыш керек. Бердим. Үчөө келди. Жүрүңүз машинадан эле алмаштырайлы дейт да, тынчыраак эле деп. А мен деле алдырап апарыптым да машина. Тааныбадыбы сени? Бирөөсү тааныды, экөөсү тааныбады досум. Шундай барып не кылып, акчаны бердим, 2 пачканы. Мону алмаштырып бергиле дедим, замен кылып бергиле дедим. Берсем досум, экөө башым айлантып атат. Үчүнчүсү досум жанакы акчаны санап туруп 35 миң туруп коюп атат 100 миңдин ичине. 200 миң берип атам да. Ошо 200 миң перевод кылып бер деп. Болсо досум леченияга кетип атам да. Ушул жерден мен 35 миң сом муруп туруп досум. Бияктан мага ошо керектүү сумма керек эле да. 200 миңди мен перевод кылышым керек эле. Ушуну берип атсам, анан кийин монуңуздан чото кам чыгып атат. Жок, менде шунча эле бар экен дейт. Шунчага ылайык эле бар экен деп атат досум. Идеяны карасаң досум, шунчалык акылдуу мошенниктер бар экен досум. Просто так, мен аларды бар го досум. Страшно мошенниктер бар. Биз го чүзгө келбейт анда. Алар деле сакалчы. Алар деле сакалчы. Жок, сакалчандарды биз несине тийгизбейбиз. Оронгондорду ham сөз тийгизбейбиз. Бирок 5 кол тең эмес. 5 колду көрүп атасыңар, ар бирөө тең эмес. Ар кандай адам бар да. Ачыгын айтайын, мен бирөөнү жамандабайм, несине айтпайм. Каерде алданганымды айтпайм, бирок сак болгула. Шундан досум 35 миң туруп коюп атат. Мага 200 миңди перевод кылыш керек эл. Именно досум 165 миң сомдук расчет чыгып атат чөнтөгүнөн. Прикинь. Шунча эле сумма бар экен, калган 1 саат күтүп тура аласызбы дейт да. Берип атат магачы, калган сдачынчы. Берип атсам, мындай карасам досум 35 миң сом жетпей атат жанакы. 100 миң сом бир пачкадан. Мен досум билем да, канча сом алып келгем, канча сом не кылгам, канча сом каерда не иштеп атам. Ичпесең, чекпесең, мындай акылың свежий, любой жерде өзүңкүн коесуң да. Шуна коесуң, 35 миң сом муруп койду досум. Ошеден садака дедим. Бирок дедим, мен силерди интернетке чыгарбайм дедим, садака дедим. Садака кылып бердим да алигилергечи. Бирок ошеден шунчалык мошенниктер бар экен, биз алданганбыз, бирок мындай нагыл алданбагам да. Көз көрүнөт. Көз астымда досум 1 метр расстояние ошерден бир аял киши менден уруп коюп атат досум. 35 миң сом. Шайтандын шапалагында бул. Кантип текшир дейт. Мен кантип текширем бирөөнүн несине. Бирок мен принципке алсам, кылсам чыгат эле чөнтөгүнөн. Кызышуунун кереги жок. В общем, кыскасы мерде карадым, мындай богатый машина турат, карадым, бияктан акча чыгып атат. Шунду алдап койду да менчи. Ушул мошенниктер, бирок силерге деле Алла бар да. Силер кантип сиңирдиңер билбедим. Муну акыретте мага жакшы болду досум. Ачыгы да, мен өткүзүп койдум. Алхамдулилла, акчаны биз табабыз. Кичине менет кылсак биз табабыз. Бирок силер жандыңар да, иншаллачы. Мен силерге садака кылдым. Бирок ушунун мошенниктерден этият болгула. Бир кече досум Оштун начальниги чалды мага досум. Ушул мошенниктерге каршы бир видео чыгарып койсуңарбы дедиле. Мен аны Инстаграмга өзүбүзгө чыгарам досум. Кандай алданып калдым, кандай болду, сучалар полный айтып, ушул мошенниктерге полный видеону чыгарып коебуз. Так что админка валютага барганда камерасы бар, ишеничтүү валюталарга алмаштыргыла. А болбосо без камера, без ничего, жөнөкөй базарларга барып алмаштырбагыла. Жөнөкөй базарга барып алмаштырдыңар, силерди башыңарды, мени башым айлантып койгон, силердикини двойной айлантып коет. Ачыгын айтайын досум. Биз алхамдулилла уверенбиз го досум. Любой жерде мындай өзүбүзгө такпыз, сакпыз да. Мени айлантырып койгондон кийин калган жөн эле айлантырып коет. Ачыгын айтайын. Автосалондор тууралуу да бир эки суроо бар. Биринчиси бул мисалы үчүн азыр Оштого ачылдыңар. Берекелүү майлуу сүтү болсун. Анан дагы эми максат бар да, стратегия деп атабыз. Келечекте максат, келерки жылкыга максат, анан кийин мындай финальный баягы чоң максаттар бар го. Бара турган точкаңар каяк дебейсизби? Ошондой кандай максаттарыңар бар? Максат досум. Максатты айтып койчу досум, завод. Бул мындай. Мисалы үчүн эми билбейм. Алла таала мүмкүнчүлүк берсе балким. Мисалы биринчи стратегия ушул да. Мен бакага дайым айтам. Мисалы үчүн сен жакын досуң сага конкурент болуп калышы мүмкүн. Бирок мисалы бул шатыда дейм да. Аркаң кара, сен эгер конкурентиң аркаңда сен келип калган болсо, сенде ушундай турбина болсун, ошо турбинаны баса турган сен альтернатива болуш керек. Ал жумуш менен гана мен дагы баса белгилеп айтып коеюн. Аны жамандап, анын акысын өтүп, анын жумушун багында пропаганда, чёрный пиар кылып эмес, ошол жумуш менен гана көтөрүлүп кете турган сенде альтернативный неме болсун, ход болсун дейм да. Бизде андай ходдор толтура. Бул автосалон десе эле баягы машина алып саткан бир түгөп калган перекуп деп ойлойт экен да адамдарчы. Бул туугандар, бул андай иш эмес. Булга баш иштеш керек. Доверие. Жазганды билиш керек. Атың туура жазганды билиш керек. Буга акчаны так эсептеп койсом эле болду.
андайлар базарда толтура жүрөт. Менден күчтүү перекуптар бар. Мисалы үчүн баханын көзүнчө баханын 10 000 20 000 пайда жеп койгон перекуптар бар. Биз Алар ойлонуп калабыз го. Алар до конца перекуп болуп кетет. Анткени аларда стратегия жок, план жок, максат жок. Алар ошо перекуп боюнча иштеп баштаган, перекуп боюнча кетет. Күнүмдүк жашоо. А бизде андай жок. Биздин кадимкидей өзүбүздүн коюп койгон максаттарыбыз бар. Бири көбү ойлошу мүмкүн да, биз автосалон ачсак эле бака мен дамкен унутуп мындайча айтканда токтотуп коебуз депчи. Эми бул Алладан, конечно. Эгер Алла Таала токтотом десе, эч ким аны мындай жөнгө сала албайт да. Алладан. Бирок биз ушул автосалондор бүгүнкү күндө жабылып кетсе деле, экинчи биздин ход бар. Рыноктарды иштетүү. Автосалондордун ордуна автобазарды, авторынокты иштетүү. Кантип иштетиш керек аны? Канткенде мамлекетке пайда келет? Канткенде эл андан пайдаланат? 100% биз анын толук стратегиясын даярдап койгонбуз. Анткени автосалондор мына күндөн күнгө көбөйүп атат. Ар ким ар кандай система менен иштеп атат. Бирөөсү бул системаны иштеп атат, бирөөсү бул системаны көтөрүп атат, бирөөсү мурабака рассрочка кылып атат. Анан мен азыр рассрочкада токтолуп берем да. Бул автосалондор эртеңки күнү бир жамаат ассоциация болушу мүмкүн. Мисалы үчүн КАПУ деген бир ассоциация бар. Кыргызская ассоциация поставщиков удобрений. Бул Кыргызстанга жер семирткичтерди ташып келүү ассоциациясы бар. Мунун председатель бир киши. Мисалы, бул при правительство, бул өкмөткө толук кандуу баш ийген уюм, коммерциялык уюм. Бул Кыргызстандагы мына 80% дыйкандарды, Кыргызстан негизи дыйканчылык менен күн көрөт. 80% дыйкан болсо, Кыргызстан эли бардыгын жер семирткич менен камсыздала турган бир эң мындайча айтканда пайдалуу уюм да. Демек, автосалондор деле бүгүнкү күндө элдин мындайча айтканда муктаждыгын аткара турган коммерциялык көз карандысыз уюм. Мисалы, ушундай уюм да, бул баягы строительный компания сыяктуу эле автосалондор деле ушундай бир уюм. Анткени бул жерден көп нерселер чечилет. Адам алданып калышы мүмкүн, же болбосо мындай ситуация болуп кетиши мүмкүн. Толук баягы мамлекет мындай көз карамагын алып турган көп сделка болуп аткан жер. Көп келишим болуп аткан жер. Демек, буну любой момент мамлекет текшерүүгө алып коюшу мүмкүн деген сөз. Түшүндүңүзбү? Любой момент мамлекет текшерүүгө алып коюшу мүмкүн, эсептешип коюшу мүмкүн деген сөз да. Ошого вдруг, мисалы үчүн, мына бүгүнкү күндө Оштун мэр авторыноктарды жабат экен, жабылып кетет экен, автосалондорду рынокко өтөт экен деген сөз болуп атат да. Бул нерсе бизди кыжаат кылдырбайт. Мындай да кыжаат болбойт. Анткени бизде Б вариантыбыз бар да. Авторыноктарды иштетүү. Ошол как положено бир ассоциация кылабыз. Ошол мэрия болсо мэрияга чогуу кылабыз, депутаттар болсо депутаттар менен ири отуруп түз кеңешип, ошол жерде өзүбүздүн стратегиябызды, өзүбүздүн пландарды ачык, айкын ушундай тетрадька, блокнотко толтура алып жазып койгонбуз. Сонун кылып туруп алдына коюп бергенге даярбыз. Эгер улардын автосалондордун иштетип аткан системасы силерге жакпай атса, элдин канын соруп атса, элге минус алып келип аткан болсо, мына биздин Б вариант. Давайте ушуну иштеткиле анда. Бул жерде биздин дагы чөнтөк акча түшөт, мамлекетке дагы түшөт, элге дагы пайда болот. Болду. Хорошо. Авторыноктардан деле эгер автосалон иштеткендерди угуп чыга турган болсо, мисалы үчүн ошону деле биз жыргап токтотуп кое турган болсок, анда биз завод өндүрүү, машиналарды өндүрүп чыгаруу. Жок дегенде кайра кураштыруу. Неге? Кыргызстанда бүгүнкү күндө бирден бир машинаны кураштыра турган Chevrolet завод эмес, бул неме бар. Сборочный цех. Сборочный цех бар. Бул бүгүнкү күндө менин билишимче толук кандуу дотацияда отурган сборочный цех. Өзүн өзү актабайт. Мен билбейм, балким актап аткандыр, бирок бүгүнкү күндө актабайт. Анткени алардан карапайым эл машина ала албайт. Биринчиден недоступный цена, экинчиден балким сапат жагынан элге толук маалымат жок, үчүнчүдөн эл менен диалог жок. Ошого толтура критерийлер бар да. Биз алар менен жолуктук, алар бизге өздөрүнүн ойлорун айтышты, даже алар биздин өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүзгө муктаж болуп, бизден совет сурап келишкен, досум, билесиңби? Начальниктер менен жолугуп. Директорлору мындайча айтканда биздин жумушубузду алар признавать этти. Эми элестетиң, целый завод ошончо бюджет менен, миллиарддаган сомдор менен директорлор келип туруп бизден совет сурап атат. Бул деген биздин демек ошол өзүбүздүн бизнеске койгон акылыбыз эртеңки күнү бир нерсеге жарайт деген сөз да. Ошон үчүн биз эгер А болсо Б, Б болсо В автосалон болуп туруп, эгер автосалондорго чектөө киргизе турган болсо авторынокко да чектөө коюла турган болсо, демек биздин ар бир жумушубузда мамлекетке пайда бар да. Эч жеринде зыян жок, мисалы үчүн. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн башка бир автосалондун зыяны менен, же бир жаман жумушу менен, же жаман бир багындай поведениясы менен бизге деле зыян тийип калышы мүмкүн да. Мисалы үчүн. Бирок бизден мамлекетке пайда ошончо. Ар бир рекламадан ККМ чек төлөйбүз, ар бир сатылган машинадан налог төлөнөт, унаага барып акча төлөнөт, оформлениядан. Ошондой.
Бүгүнкү күндө мисалы үчүн силерди баягы өзүңүз айткандай машина алып саткан жигиттер катары эле таанып калган да. Биз мына азыр силер менен дээрлик 2 саат сүйлөшүп отурабыз. Көп жактан ачып отурам силерди. Сиздердин соц барактарыңыздарда мен көрүп калам көбүнчө майлуу суга барып, лампа заводторго кирип, анан кай бир жетекчилер менен жолугуп жүргөнүңүздөрдүчү. Ал жактарга кандай максаттар менен барасыздар? Же өздөрү чакыра ушундай эле автозаводдордун жетекчилери катары кандай болуп калат? Өзбекстан Ислам Каримовдун убагында өтө темный мамлекет болгон да. Баягы темная ночь деген бир убактарда мода болуп кетти го. Ошолорду убагында өзбекстандыктар көп уккан да. Баягы только пули свистят дегендер бар го. Ошол темная ночь ошол Өзбекстанда болгондо эч бир бизнесмен мамлекеттик мисалы бийлик бутактында турган адамдар менен мындайча айтканда толук карым катнашта болгон эмес, ортодо көпүрө болгон эмес, тосмо болгон. Бизнесмендердин кекиртегинде калкан турган. Ачык мисалы үчүн 570 Lexus айдап жүргөн эмес, өндүрүшүн ачык айта алган эмес, каяктан алдың, эмне болдуң деген вопросто болгон. Эми бул нерсенде да жакшылыгы болду. Азыр бүгүнкү күндө мынакей Шавкат Мирамонович Мирзиёев келип башкарып калды. Мамлекетти Өзбекстан ар тараптан ачып салды. Кыргызстан менен мамилени оңдоду, башка өлкөлөр мамилени чегем ачып салды. И бизнесмендер менен мамлекеттик кызматкерлерди бардыгын бириктирип койду. Налоглар как положено бар бизнесмендерге барып туруп, силер сайылбайсыңар мурдагыдай, кызмат кыласыңар деп койду. Ушунун кызматын кылып бересиңер. Жергиликтүү бийлик, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бийлик бутактарынын бардыгына эми бир тапичка өндүрсө деле ошого барып сен колдойсуң деп вынуждан кылып койду. Натыйжада Өзбекстандын ички дүң продукциясы бүгүнкү күндө бизге караганда алда канча бийик. Уну биз баягындай белый зависть менен таанышыбыз керек да. Ошактан үлгү алып туруп биз Бахадосум экөөбүз ээрчишип туруп лампага бардык. Бекер өзүбүз бардык. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн. Мамлекеттин Майлуу. Мына ушундай бизде завод бар. Казакстан көрөт, бизде Өзбекстан башка көрөт. И бүгүнкү күндө эле бизде мамлекеттик бир өндүрүш, мамлекеттик деңгээлдеги бир өндүрүштөр эгерде бизди чакыра турган болсо, биз мындай барып ачып бергенге даярбыз. Анткени мен дайым Бакага айтам, досум, бул Instagram аманат. Мисалы, мен өзүм Дамир Кубанычбековда 160 миң подписчик бар. Ушул аманат, паролун эч ким билбейт. Эртең өлүп кетсем ушу калат. И эртең ушунун астына мен сөз Алла Тааладан жооп алам да. Кайка иштеттиң? Мени Дамир эмнеге мечит салбадың деши мүмкүн. Дебеши мүмкүн. Эмнеге асфальт салбадың дебеши мүмкүн. Бирок ушунча аудиторияга эмнеге пайдаланмадың деген суроо бериши мүмкүн. Ушул жерден деле сен бир бейиштик адам болуп кетсең болот эле го. Мен азыр ата-энеме балким жакшы кызмат кыла албай атам. Балким бир барып бирөө жетимдин башын сылай албай атам. Бирок жок деген ушу колумдагы минбар менен кызмат кылайын деген ойдо Бака көз ээрчишип, көрүнгөн жака барып бүгүн видео тартып жүрөбүз. Муну көп ар ким ар кандай түшүнөт экен. Мисалы пахта коюп атат экен. Мен мисалы өткөндө мэр менен сүрөткө түштүм. Оштун кылып аткан жумуштарын чагылдырып бердим. Анан мэрге пахта коюп атат дейт. Жакшынакай эле адамдарчы. Эми мэрге пахта койгудай мен казаныма 2 жумуртка 1,5 килограмм эт салып бербейт да. Мен ал кишини мисалы үчүн ошол жумуштан эле тааныдым, мурда кийин тааныш эмес элем да. Жакшыны көрө билүү. Жакшыны көрө билүү. Бул чыныгы мусулманчылык сыпат. Качан баягындай жамандыкты көрө берсе мен дайым айтам да, 3 түрдүү жүрөк айтылат динде. Биринчиси колбун салим, бул тынч жүрөк. Экинчиси колбун марид, бул кесел жүрөк. Үчүнчүсү колбун майит, бул өлүк жүрөк. Мен дайым суроо берем да, ошол 3 жүрөктүн кайсы бирине киресиң сен? Тынч жүрөк бул дайым бирөөлөрдүн ийгилигине кубанган жүрөк. Кесел жүрөк дайым бирөөлөрдү көрө албаган, хасат көй, ичи таар. Өлүк жүрөк эч нерсе менин иши жок, өлүк. Кайсы бирисине киресиңер, адамдар өзүнүн ушуна жооп ала алат. Анан ушул автосалондор тууралуу, бизнесиңер тууралуу дагы бир суроо, жыйынтыктоочу ушул тармакта. Көпчүлүк жаштар эми силерди көрүп, өзүңүз айтып атпайсызбы, 2-класс, 3-класс балдар көрүп атат депчи. Анан кумир тутушу мүмкүн. Силердей бизнес ачкысы келет, ошолорго бир кеп кеңеш. Эмнеден баштаса, кантип баштаса? Мындай, автосалон ачам дегендер 90% мага келет салонго. Мен Бакага буруп коет элем да. Бака айтты кандай, ушу көбүнө совет берди ушучу. Көбүнө мына почти Ош тарапта ачылгандары мен ачык эле айтып коеюн, 95%-ин ушу барып совет берген да. Мен баа убактым жок үчүн сүйлөшпөйт элем. Бизди көрүп ачкандар, биз эсебиз 50 салон. Биздин эсебиз. Жабылып кеткен ошончо. Жабылып кеткен эми ушунча. Анан бизди көрүп Инстаграмдан ачкандар ушунча. Биз өзү барып ачкандарыбыз 20дан ашык. Биз барып колдоп бергенбиз. Лента кесип. Мына барып туруп, мындай кылсаң, мындай кылсаң, мындай кылсаң, мындай болот тактикалар деп туруп, мына лечишти. Биз ушуларга барып ачып, үйрөтүп, не кылып, мындай тактикаларын айткан өздөрү ham душман чыкты да. Ачыгын айтайын. Бетиңерге эле айтабыз.
бирок биз жакшы тарабын көрсөттүк да. Мен жашасам боло беле, мен зачем жашарым? Бирок мен аларга барып көрсөтүп, үйрөтүп койгонум Аллах көрүп турат да. Мен жүрөгүм бирип турат. Мен конкуренция көрүп, атсаң мында болот, атсаң бакага барбай коет деген кыпындай оюмда болбогон да. Барып кылсам поддержка кылып, өзүмдөгү тонкистерди, өзүмдөгү секреттерди айтып, үйрөтүп, мында кылсаң мында болот деген аябай көп болду. Ачыгыдан бекерге эле акчага эмес. Түнү менен барып биз салондорун реклама кылып бергендерибиз ам болду да, ачыгын айтайын. Бизге душман болду. Ушунча уйкудан калып, не кылып, бирок адамдар жакшылыгын түшүнбөйт экен. Бир Аллах Таала биз кандай даражабызды көтөрүп атат. Биз бирөөлөргө жакшылык кылып атабыз. Биз алардан жакшылык күтпөйбүз. Алхамдулилла бир деле блогер келип биз реклама кылбаган. Шунча биз суранганбыз. Бербей да койгон. Кылып бербей деле койгон. Мында тоготпой кеткен. Көрүп аткандар билет аны. Шундай аркасына салып койгондо менеджер менен сүйлөштүп койгондо. Алхамдулилла азыркы күндө биз инстаграмыбыз алардан 4 эсе бийик да. Мында айтайын. Алхамдулилла Аллах көтөрдү бизди. Бирөө келип биз реклама кылбады. Мына Алла берген досум, апам бу баланы бир эле көргөндө рекламадачы. Шу бала сага дос болот дегенчи. Артымда ушунча дос бар. Азыркы учурдачы страшно досторум бар да. Бирок бу баланы апам өтө жакшы көрөт да. Шу бала сага дос болот деген. Шу баланы Аллахым мага жиберди. Шул досум себеп болуп, мени даражам себеп болуп, экөөбүз шунда дал келдик бири-бирибизге. Шунда Аллах Таала шундай жактырды бизди, шундай даражабызды көтөрүп койду. Алхамдулилла азыр эч жерде бирөөдөн кем эмеспиз. Шунда биз мындай звездабызам дебейбиз. Шундай кичипелибиз да, бири-бирибизге мындай досум, насаат менен. Досум мында кыл. Мында кылсак мында болот деп. Ошуга бир деле мындай адам келип жардам берип, поддержка кылбады. Бирок биз кылып атабыз. Бирок минет кылбайбыз. Биз кыла беребиз, дагы кылабыз. Чакырсаңар, чакырбасаңар деле барып туруп жардамыбызды берип кое беребиз. Бирок колубуз бошобой атат. Көбүп кетти деп, болуп кетти деген мына жакын акаларыбыздан чыгып атат. Ачыгын айтайынчы. Биздеги моральный ушундай моральный ударлар жок аларда. Алар ойлоп атат азыр пулду страшно кырып атат. Мына кече жакында эле сөз болду. Бишкектен 10 квартира алып койду бир бака дегенчи. Каяктагы 10 квартира? Өзүм үйүмдү билет азыр. Жери үйүм жок менин. Мына жакында бир агаларыбыз мында ачыгын эле айтып коеюн, агаларыбыз мына поддержка кылып туруп бир үй алып беришти. Мындай дом алып беришти. Арызын зорганындагы. Ачыгын айтайын мындай. Şu агаларым Аллахым мындай көрүп аткан болсо күч кубат берсин. Şu неде дагын деле Кыргызстанды өнүктүргөнгө алардын дагын деле көп салымы кошулсун. Şu бийликте көп отурушсун. Алар өтө жакшы поддержка берип атат бизге. Рахмат агаларыбызгачы. Бирок көп ойлойт да азыр бака мен дамке болуп кетти, тоготпой атат, көп кетти деп. Бизде канча азыр биз 3 жерге спетет атабызбы? Мына көрүп атасыңар да. Бишкек, Ош, Жалал-Абад да. Ар бир келген клиентке биз эки колдоп учушабыз да. Ар бир келген клиентке внимание бөлөкчө да. Биз каягыбызга болуп кеттик. Көп кетсек биз жатат элек мында үйдө телефондо ишти бүтүрүп коюп, ачыгы да. Биз көйгөн жокпуз. 4 катыналы бар. Ой, мындай да эми, мында шүгүр. Кызматыңарды кылып берип атабыз эми. Ким не десе десин, бирок Алла көрүп турат бизди, менетибизди мындай көп кеткен дегендер өздөрү адашты да. Биз аларга өтө жакшы неде айтып эле коелучу, мындай маанайдачы, биз көйгөн жокпуз. Аллахым бизди качан ден соолугубуз алат, качан күчүбүз алат, ага чейин биз силердин кызматыңардабыз. Не десеңер дей бергиле. Бирок биз кызматта боло берели. Бирок алардын интригасына кирсек, биз аркага чөкүйбүз. Алардын интригасын биз мындай кирбей эле коелу. Биз менен Аллах, биз иншалла любой жерде ата энебиз дуасы менен жүрөбүз. Иншалла биз деле дайым дайрат менен, кусул менен дайым ушу дуа менен жүрөбүз. Каерде өлсөк деле иншаллах Аллахым каерде жаныбыз алса, иншалла артыбыздан дуа кыла тургандар ушунча адамдын патасын алып атабыз. Самый главный ниетти түз кылыш керек, ар бир кылып аткан жакшылыгын, калган эрунда ачыгы да. Бирок Аллахым сактайм десе, сактайт да. Любой кандай башыңа келип аткан иштен Аллахым сактайт да. Айс Аллахым сактабайм десе, мындай жеңил эле алып коюшу мүмкүн да. Ошо Аллахым дайым сактасын бизди. Самый главный ата энебиздин патасы менен, дуасы менен жүрсөк көгөрөбүз аны иншалла досум. Дайыма Кыргызстанды мисал кылып айтам да, кыргыздаргачы. Ким не десе дагы ошо кыргыздар унутпаш керек Аллахтан кенчи. Эки үстүбүздө турган өзүңөр айткан бийликтеги биздин агаларыбыз бир учурда бир күндө кандай креслого отуруп калышты. Сама собой да. Ал тарых. Бул бизге көзүбүздөгү мисал да. Иншалла өтө сонун видео чыгат Жалал-Абадтан. Кудай кааласа бул агаларыбыздын салымы өтө чоң. Бул Кыргызстаныбыз өнүккөнгө, шунчалык сулуулук киргенине, шунчалык жолдорубуз оңголгонго, шунчалык домдор курулганга
ушул эки агалабыз мындай себеби мындай салым өтө чоң да. Алла разы болсун. Жакында агаларыбыз өтө сонун видео көрөсүңөр иншалла. Өтө сонун жалап аттан видео чыгат. Страшно. 5 жылгы видеону аркага кайтарабыз. И 5 жылга өзгөргөн результатты көрсөтөбүз. Анан биз бул тармакты көрүүчүлөрүбүзгө дагы айтып кетсек, бөлүшүп кетсек, мындай ийне жибине чейин бери чечтик окшойт. Анан автосалондор тууралуу маекти жаап кетип, дагы бирдеке эсиме түшүп кетти. Салондордо азыр көбүнчө кызмат кылып аткан автосалондогу биздин туугандар, силердин конкурентиңер болобу же кесиптешиңер болобу, мурабаха маселесине келип такалат. Мурабаханы кандай көрөсүңөр? Эмнеге силер мурабаха менен иштешпейсиңер? Мурабаха негизи алымдар айтат, шариятта бар депчи. Бирок бүгүнкү мурабаха эмес деп ойлойм да мен. Анан көп адамдарды мен карызга түрткүм келбейт. Кээ бирки жаштар мисалы үчүн телефондон баштап атат да. Телефонду өзү эшектин тушагын чечпейт. Үйдө ата-энесинин дотациясында отурат. Студент тем более маршруткада жүрөт. Анан 120 миң сом айфон алып зачем ага? Не кылат айфон алып? Жөн эле миң менен жүрө бербейби? И также машина деле ошондой да. 12 миң долларга машина алат. Мурабаха менен төлөгүчү 15-16 миң долларга айланат. Карыз төлөгүчү аялы менен урушат, үй бүлөсү менен урушат, карыз кайра проблеманы чакыра берет. Ошентип отуруп мурабаха алган тема бир жолу мурабаха менен кошо үй бүлөсү ажырашып тынч жок болот да. Мен билбейм, мисалы кредитке мурабаха алгандар 50% жакшы төлөсө 50% кыйналып калат. Алды өлүп дагы кетти. Ошон үчүн мына мурабаха сунуштап атканда өтө этият болуш керек да. Майли бере берсин мурабаханычы, бөлүп төлөп рассрочка берип, бизде мурабаха бар, түздөн түз беребиз. Мисалы карызга түз берем мен. 100 миңге машина алса, 10 айдан кийин береби, 5 айдан кийин береби, Безбанк, безниче эле мен майли 10 айдан кийин берсең, мына 10 айдан кийин бер. 10 айдан кийин сомок бересиң, болду, видеого тартып алам, всё. А так биз мурабаха деп банкка байлабайбыз, банк системасыначы. Ошон үчүн башка кесиптештердин айтам, мурабаха темасында өтө этият болуш керек. Адамдарды карызга түртпөш керек. Азыр мурабахада адамдарга бекердей сезилет да. 100 сом менен келип, паспорту менен келип туруп, копияты минип кет. Же бекер келип туруп iPhone 16 Pro Max алып кет десе, любой адамга жагат. Жарнама деле ушундай болот койбу? Ошондо бекердей сезилет. Анан 2-3 айдан кийин анан башың тырмайсың, акчаң жок. Ойгоносуң деген. Не кылып койдум дейсиң да. Кредитиң чыкпай атат, такси өлүп калган, пробкада турасың, газың деле жанып калган, памперс жок үйдө. Анан карасаң эле уже убуткадасың. Банкка чалып турат да, канча төлөйүн десең, сен эле основной сумманын процентин төлөй элексиң дейт да. Ошон үчүн мурабахадан алыс болуш керек. И башка мына бизнес сферадагылар эркек жанда күчтүү болсоңор, мурабаха менен таанылбайлы, ишиңер менен таанылгыла. Азыр любой жакта мисалы үчүн микрофон сатам десең, мурабаха почти бекер десең, клиент келе берет. Бирок ушуну сатыш эркекче мындай чыныгы соодагерче сат. Адамдар таң калдыр, сенден эч ким мурабаха сурабайт. Айрыкча дин маселесине келгенде баарына айрыкча бекер сезилет. Ошондой да. Араб туугандарыбыз бекер берип койгондой. Анан эми бул мурабаха маселесин, анан автосалондорду жаап кеттик. Эми сбор маселесине келсек, сбор менен тааныштырдым силерди. Сбордун жүзү болуп бердиңер. Орозонун куттуу айы, алдыда дагы орозолор келе жатат. Кандай пландар, кандай сезимдер? Өткөн сборбу? Өткөн сборду. Өткөн сборду биринчи айтсаң да, ким эле багы аты? Руслан. Ушу бакага келген биринчи ошо бала. Ал бала Хамзанын атасыбы? Хамзанын атасы биз Бишкекте жаңы салон ачып атканда видеолор жүрөт. Ошол жерден келген балачы. Сумманы угуп туруп эле биз эсибиз болуп калган. Ачыгын айтайын. Бирок Аллах кадырзат экен да. Ал бала үмүтүн үзбөдү да. Ачыгын айтайын. Тытынды да. Жаңгырларда, сууларда, карларда кечип, ушу биз көрүп, видеолорун көрүп канча ыйладык. Бала менен сынабасын экен да, бардыгыбызда деле бала бар. Бала үчүн ата-эне любой нерсеге даяр экен да. Ушу бала биз салон жаңы ачып атканда, Дамир досум, ушул жерде командада жигиттер, өлкөлөрүбүз ушул жерде досум канча 50-60 миң топтоп бердиңерби ушунда? Биринчи келгенде, биринчи ажиотаж болуп, миңдей чогулган. Реза топтолуп ушул жерде не кылып туруп, биз внимание бере албай калдык. Буяка ачкандан кийин эле бизде буякта поток реклама, даже үйгө барып уктаганга вакыт болбой калды да. Андан кийин вакыттар өтүп, сбор боюнча деп дагы биз Яндекс таксопарк ачабыз да Бишкекке. Шаммалда келип калды. Шаммалда, ошо Озачарда келип калды. Аке, видео чыгарып бербейсизби? Ушундай деп туруп, кийин үмүт үзбөстөн дагы чыгарып бердик. Чыгарып бергенден кийин уже элдер ойгонду да кичинечи, розом алдачы. Андан кийин Аскар чалып калды. Досум, срочный иш бар. Келгиле деди. Не болду десем, ушунда Хамзанын атасы менен Руслан менен неге барабыз, площадька барабыз. Ошо элди не кылабыз деп. Ойготобуз досум, блогерлер ушундай нелер чакырайлы чоңдорду полный топтойлу деди. Автоблогерлерди, жөнөкөй блогерлерди, ырчылар топтойлу да, бир резонанс кылып берели досум деди. Резонанс башталды ушул жердечи. Кетип атканда эле видео башталып эле эл чогулуп кетти площадькачы.
Анан барсак эле уже бел ажиотаж, видео кайрылууларды ушундай 3 жактан 4 жактан видеолорду чачыраттык. Инстаграм эми альхамдулилля Инстаграмдын жакшы жагын иштеп берди да бизгечи. Ошондон канча досум 15 күн 2 жума болду. Ровно сбора досума 170 миллиондон 300 сбор кенен жабылды да. Аллахтын шунчалык кадыр зат экен Аллахым. Эч кайсы балдар үмүтүн үзбөдү да. Ошо башталган баарына жетти. Баарына жетип, даже досума берекеси менен анан эжеге деле жетти окшойт кичинесе. Ушул эжеге келгенде биз токтоп калган себептери ham чоң да. Анан элдер ham ойлоп калышы мүмкүн, чоңдор ойлоп калышы мүмкүн, буларда кызыкчылыгы бар депчи. О время биз өзүбүздүкүн кылып бердик, колдон келишичи. Бирок Алланын ыраазычылыгы үчүн кылдык. Бирок анын артында хикмат өтө чоң экен эле досум карасаң. Шунчалык биз Алланын ыраазычылыгы үчүн шунчалык сооп иштедик. Бирок биз бир сомдой кыпындай аерде кызыкчылыгыбыз болбоду да элечи. Биз өзүбүзгө пиарга, өзүбүзгө акчага деп командадагы жигиттер менен сонун кылып иштеп бердик. Бирок анын аркасында хикмат өтө чоң эле экен да. Бирок эми мындай ойлонуп отурсак досум деп ойлонуп отурсак бирок биягында эле экен да. Аллахым бизге бөлөк жагынан берип койду да. Ошого кызмат кылып бердик, эми Аскарлар кылып берди, жана ким Атакул ака кылып берди, 2-3 салон кылып берди. Бирок өтө сонун болду да. Результат болду, бирок анан сооп болду бу жерде эң негизгиси. Бирок разы кылдык да бардыкчы. Элди разы кылдык, жана ушу 3 бүлөөнүн семьясынын үйүндөгүлөрүн өтө сонун разы кылдык да. Анан жана өзүңүз айтып кеттиңиз го кызыбызга. 3 баланы куткардың аранан кызыбызга эмне кылбай койдуңар деген эл дүрбөлүп. Анын себеби эмнеде? Именно силерде. Анын себеби мен айтып бере берейин досум, Ооба. Себеби аерде уже элдин ою деле бузулуп кетиши мүмкүн экен да бизгечи. Булардын кызыкчылыгы бар. Неге чыгып атат деген суроо болуп калышы мүмкүн да. Бизде салондорубуз иштеп атса, биз өзүбүз бирок абсолютно 15 күн досум содабыз токтоп калды рекламабыз. Келебиз, машина тартпайбыз. Убутка кеттик конкретно. Токка мындай ушу кызмат болуп калды да. Акчап келишет, ток акча не кыласыз. Ама күндүк отчет. Күндүгө 4-5 чейин уктабайбыз. Отчет. Аманат жаман экен да. 1 сом аманат алги полный эсептеп чыгарып бербесең, эл карга берет да. Бирок эл деле там берди да бизгечи. Шунчалык мындай блогерлергечи, именно ушу катышкан блогерлергечи 1 сомуна чейин күндүк отчет берип турдуңар деп. Буга чейинки сборлордо, чоң сборлордо эч ким отчет бербеген экен да. Мынча топтолду, мынча мында болду депчи. Бирок альхамдулилла ушу топтоп берген жигиттерге мындай эл шунчалык ишенип берди да. Шунчалык ишенип, биздин жүзүбүз бар экен. Ушул альхамдулилла эл ишенип шунча колдоп берди, шунча топтоп бердик да. Ал 3-чү, 4-чү ушул эжеге дегенде ушул эми биз туруп берсек болот эле. Бирок биз деле минуска кетип калдык. Бизде деле семья, үй бүлө, аренда дегендей. Анан кийин уже элем уже алиги нит ойлоп калбасын деп өзүбүз топтодук, чыгарып бердик досум. Уже орозодон кийин эл мындай ойгонбой койду, ачыгын айтайын. Балдар рез аракет кылды, 90 миллионбу, 100 миллионбу канчага токтоп калды досум. Токтоду да кыскасы. Токтоп азыр кетишти, бир Москвада окшойт а. Чет мамлекетте окшойт. Бирок аларга деле Аллахым күч-кубат берсин, Аллахым аягына ден соолук берсин. Самый главный эми ушу 3 балага топтолгон акча менен сакайып кетсин. Шыпасын берсин. Бирок шыпасыны берип эл ушунча дуа кылып атат. Кыскасы резонанс болуп кетти го. Казакстан, Өзбекстан таң калды окшойт а досум, сборгочу шунчалык дружный экенсиңер. 2 миллион долларбы досум бирөөсү? Ооба, сол экен ысмагы ушундай. 2 миллион доллар бул түшүңө кирбейт да ал акчачы. Бирок ушу Руслан балага бирок көп дан берди до конца турганыначы. 2 бала десе мындай, экинчисини досум, үчүнчүсүн биз не кылдык досум, Россиядан келгенде себеп болуп калды. Ким эле ол? Байхан беле? Жок. Байхан. Россиядан келгенде биз тосуп алдык ошточу. Себебini кылып койдук да, орозо күндөрү биз озачарда себебini кылып койдук. Анан кийин эл ойгонуп кетти калганына делечи. Биз эми экран аркылуу көрүп аттык. Силер непосредственно ошонун арасында жүрдүңөр. Силерге эң таасир калтырган окуя. Мисалы эми көрүп аттык, чоң машина алып келип атышты, аттарын берип атышты, акыркы акчасын берип атты. Эми силердин тарых жаңар. Бабайды айтып берчи. Митажабан сен айтып бериң. Митажаба бар го, ушу тарых болду бизге. Атчы, аттын эси. Аттын эси. Резонанс болду, аны кино күткөндө эле күттүк акырындачы. Ошону кино чыгарса да болот. 7 канал, регион, блогерлер барып андан не алды да, жана интервью алды да. Аксакалдын үйү мындай эле, ачыгын айтайын. Биз көрүп келдик да Дамир. Мен ыйладым, буям ыйлады, досум, аксакал несине берип атат деп, жөн эле жашай турган аксакал. Алыстан уяласың да. Ачыгы да.
бирок берди ушул адам бизге кыйла мотивация болду да. Бергенден кийин ат сатылбай туруп калды да. Ат кымбат, сатып бериш жалко, ачыгын айта. 250 миңден ашырбай койду досу. 200 миңге 250. Атты көрсөң тымеле мындай карап эле отурасың. Көрүп аттык. Зверди атчы. Анан аны 150 миң, 200 миңге сатып берип зачем? 13 миң долларга багында бербей койгон экен. Ушул аксакалды атын алып келдик. Аксакалдын аты яман берекелүү болду да. Андан кийин ат бергендер ойгон да досу. Страшно ойгонду. Ушул аксакал бизге кыйла таасирлүү болду да. Аксакалды аты келди, сборлор аягына жетти, ат сатылбай калды, биз сатканга көзүбүз кыйбады. Бир акебиз чыгып туруп ушул аттын несин берейин эле деп досума. Берип аксакалга кайра алып берип койду атты. Кайра апарып бердик. Аттычы бергенде кино эле болду да аксакалгачы досума. Иле берди го аксакал. Барып кайра аманатын бердик аксакалга. Ушул аксакалдын неси бизге өтө таасирлүү болду да, сбордочу. Именно алган 100 миң доллар бергендер болду. Биз көз астыбызда көрдүк да. Аскар досубузга мына апарып 100 миң доллар, видеого деле тартпай эле койчу деп. 100 миң доллар деген бир элитканын пулу Бишкекте. Майбактарды берип ичти. Эми урматтуу агаларыбыз беришти. Майбактара, көзгө көрүнбөгөндөр ушунчасы берди, видеонун аркасына чыкпай эле коелу депчи. Эл не тойлоп калбасын депчи. Бирок орозодо өтө каттуу болду. Жекече мага таасир калтырган жерди да бөлүшүп кетейин. Ошол ат тууралуу мага да ошол ат таасир берди. Бул жерде мындай сабак алдым да мен, кайрымдуулук кылды киши. Кайрымдуулуктун соогунда калды. Бирок өзүнүкү өзүнө кайтып келди. Ажырында калды деген. Бул баягы аяттын далили да баягы силер иманыңар толук болбойт, өзүңөр сүйгөн мал мүлктү Алла жолунда курбандык кылмайынча деген нерсеге амал кылып койду да. Баласы даватчы. Москвада жүрүп, мага видеосун менен чалып, берейли деди. Көрдүм, жүрөгүнөн чыкты. Кайра Алла Таала ошолорду 2-3 эселеп берип койду да. Иншалла Алла Таала жаннатта эле ат мингисе керек. Эми бу жерде кээ бири акыретине зыян иштеди ачык элечи. Кээ бири пайдага иштеди. Мисалы мен өзүм баягы пенде катары андай айткым келбеди эле. Аллага эртең айтып коем мындай. Алла менин ортосунда бир нерсе сакталып турган жакшы го, пенденин ортосунда. Бирок кээ бир нерсени баягы айтып коюң деп туура болот экен. Ошол сбордон кийин көп мен өзүм мындай оңдодум да. Сбордон кийин себеби баягы Умар радиаллаху анхунун жакшы сөзү бар. Хасибу анфусакум кабла ан тухасабу деген. Өзүңөрдөн өзүңөр отчет алгыла, качан силерден эртең бир отчет ала электе деген. Любой кызматкер жетекчинин астына отчет берерде, биринчи өзүнө өзү отчет алат. Канча сом иштеттим, канча сом расход, канча сом приход, кантип отчет берем. Пенде деле ушундай да, Алла Тааланын астына барарда өзүнөн отчет алган жакшы. Мен ушу жашоомдо отчет ала турганым мурунтуу окуялар эсептелүү гана. Эң мындай чоң окуялар досторум менен болуп калган, туугандарым менен болуп калган мындай эсептелүүлөр бар да, өзүм мындай дайым жашоомдо эстеп тура турган. Калган мелочка көңүл бурбайм. Ошолордун бири ушу сбор болду. Сбордо мен адамдардын чыныгы жүзүн билдим. Чыныгы жүзүн кадимгидей Алла Таала ушуну ачып берип койду. Мамилени билдим. Анан аталык сезимди түшүндүм. Мисалы Хамза Аслан Байхандын атасын күндө көрүп аттым да, күндө карайм, күндө таасирленем. Мен Кудай сактасын. Мен мына Дамир усага ушундай сыноо келсе, сен ушундай кыла ала белең жокпу? Кандай кылат элең сен? Ушунун ордунда сен болсоң кандай кылат элең деп мен күндө өзүмө ушу суроону берип аттым. Кыздарым менен сүйлөшөм телефондо. Баган аталарым карайм, көзүндө жаш күлбөйт. Тамак жейт, тамак аш болбой атат, көрүп эле турам, уктайт, уйкусу жок. Өлүк түнле тирүүсү болуп калган да. Өлүк адамдар. Бирок басып жүрөт болду. Ушундай болуп калган да. Живой пример болду. Мисалы үчүн мына бул баягы бала чакасын таштап кеткен күкүк аталар бар. Тирүү туруп балдарын карабайт. Өздөрү биякта жыргап жүрөт, балдар айылдарда жүрөт. Ошолорду карабайт. Ошолорго өтө чоң пример болду да. Машалла, сонун анан бүгүнкү күндө ал биздин кичинекей бөбөктөрүбүз менен байланыштасыңарбы? Тарыхтар эмне болду? Зоогиализмга келди деди, алдыбы албадыбы? Жок, биз вообще байланышыбыз жок азыр. Мен ошондо Хамзанын, Асландын, Байхандын атасын айткам. Мен мынакей сборду жаап бүттүк. Мен эртең силерди орусча айтканда знать не знаю дедим. Көчөдөн көргөндө мен силер менен учурашпай койсом капа болбогула дедим. Анткени мен силерге болгон миссиям бүттү. Эртең мен зыян болсо Алла Тааладан зыян алам, сооп болсо соогун алам. Болду. Мен силерге тарта турган контентим дагы бүттү, отчетум дагы бүттү. Мен менен эртең көчөдөн көрүп учурашпай койсоңор мен капа болбойм дедим да. Себеби менин силерге жеке кызыгым жок болду. Болду дедим. Мен эртең ниетим азыр уже бузула баштады дедим да. Карайм, ошо Аслан менен бир видео чыгарсам учат, жөн видео чыгарсам учпайт. А уже эртең кайра эле Аслан менен дагы бир видео чыгарып учат. Зачем мага өзүм даяр кылган соогум кайра испортить этипчи. Ошондо мен азыр тааныбайм, чын айтайын, көрсөм тааныбайм. Мен Русланды гана эстеп калгам.
Хамза, Аслан, Байхан аталары мен валлахи танымаймын уже. Номерлері да жоқ менде. Не болды, бәрі бүтті сбор, Аллаға таштадым, болды. Зиян болса зиянын Алла тағала береді, пайда болса пайдасын береді, болды. Бірақ өзіме көп нәрсе пайда алдым. Адамдардың жүздерін, достардың жүздерін, әкелердің жүздерін, мамиле қандай болады, не болады. И на будущем келерки чоң жұмыштарда кейбір адамдар менен қандай мамиледе болуш керек екенин мен билип алдым уже. Чоң жұмыш демекчи, орозо бат эле келе атат дагы. Келерки орозого ушул тармакта бир кандайдыр пландар барбы, мындай стратегический бир даярданып алып дегендей? Жок, биз бөлөк иш кылабыз. Кийинки жылга биз бөлөкчө чогуу иш кылабыз. Эми Аллахым ден соолук берсин, эң биринчиси күч кубат берсин. Бирок ал бир мүмкүнчүлүк болуп калды. Бул тарыхта болбойт мындай нерсе. Кайра кайталамас элек. Кайра кайра уже эч кимде эле желаниясы жок мындай чыгып бергенге. Бөлөк нерсе болсо болушу мүмкүн, бирок мындай нерсе биз мойнубузда ушунча аз эли очередь турат. Бирок бирөөсүнө деле отказ. Бирөөсүнө деле сборго катышпайбыз. Уже эл билди, Аллах билди, болду уже. Биз бир катышып койдук. Кийинкисине ниет бузулуп кетет, ачыгын айтайын. Кийинкисиде уже хайпка, кийинкисиде уже алиги эл көрсүнгө болуп калышы мүмкүн, уже керек жок. бирок даярданып аткандар уже. Алар Алла балким сахабадай эле иманы болуп эле болуп кетпесе атак. Бизде андай жок. Бая бардык нерсе жакшылык нотада бүткөн жакшы дейт. Келип бергениңиздер үчүн Алла разы болсун. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Ушинтип Кыргыздын чокусу көрүнүп жүргөн жигиттер болуп жүрүңүздөр. Бүгүн сонун нерселерди мен өзүм үчүн таасирлендим. Бир жолу Алла разы болсун. Көрүүчүлөр, катталуучулар бөлүшкүлө, анан кийин катталбасаңар эми билбейм, катталгыла.